Биз азыр Талас облусундабыз. Эмнеге аткарбадыңыздар жер мыйзамдарын? Аны айтып атпайбы, бирөөсү эле берем. Макулча бирөөсүнүкүн эмнеге аткарбадыңыздар? Ошол убакта берем деп атат, ал эмнеге? Берем деп атат, жок, ал берем деп атат. Бир суроону 15 жолу бердиңиз. Бул боюнча Сизге мындай. Сиз мына буйта атпайсызбы? Мен сиздерге губернатор четко кат жиберип атат. ооба. Мыйзам чегинде чара көрүп, мыйзамдуу аракеттерди баштагыла деп атат. Ооба. А сиздер мыйзамдуу аракеттеп, колуңуздарга түшүнүк катты кармай отурасыздар. Түшүнүк кат деген түшүнүк анда жер кодексинде каралганбы? Эми жер кодексинде каралбасанда биз 12 алышыбыз керек, 12 жооп беришибиз керекпи? Негизи эле сиздин алганга укугуңуз жок да. Эмнеге укугубуз жок? Жер нээси эмессиз да сиз. Мен аны жасаганым жок, анын боюнча маалыматым да жок болчу. Түшүнүктүү. Анда жер боюнча комиссиянын төрагасы урматтуу. Сиз көрдүңүз. Азыркы аракет мыйзамдуубу? Азыркы аракети мен так кесе айтсам мүчүлүштүк бар. Аты жөнүңүздү? Турдубаев Муктарбек Аронович 1958-жылкымын. 66-га кеттим. Менен бирөөлү алып кайтып, бирөөнүн бирдекесин алган адам эмесмин мен. Мониторинг жүрүшүнө Турдубаев номер 124 контурунан өзүнө 1 га жер аянтын комиссиянын чечими жок токтом жазып, менчикке чыгарып алганын жана ал 1 га жер аянтын өз макулдугу менен жергиликтүү өз алынча башка органдарына өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирди. Мыйзамда кол койбосун же койсун деген нерсе жок деп атам. Жок экен. Койбосун деген запрет болбосо муниципалдык кызматтын жетекчиси запрет жок экен деп кыла берсе болобу? Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, биз азыр Талас облусундабыз. Эсиңиздерде болсо, буга чейин биз Талас облусуна келгенбиз. 24-июлда келип, ушул Бакай Ата районундагы Бакай Ата айылынын 24 гектар жери коррупциялык жол менен ушул чиновниктердин ээлеп алган акыбалын, фактыларын аныктап, ачыктап, жалпыңыздарга көрсөткөнбүз. Андан бери ушул 600 миңге жакын киши аны көрүптүр. Ошол Талас облусундагы бандит сымал башкарма деген аталышта көрсөтүү жарыялаганбыз. Мына ошол 124-контурда жергиликтүү бийликтин чиновниктери ээлеп алгандыгын далилдеп көрсөтүп берген элек. Мына ушул көрүнүштүн жыйынтыгы эмне болду? Дал ошол жерге байланыштуу маселени губернаторго келип көргөзүп, анан фактыларды колуна берип, ошол жерден губернатор айткан комиссия түзүп, биз мунун чектин коебуз деген эле да. Мына азыр кайрадан Таласка келдик. Мына ошол көрсөтүүбүздүн жыйынтыгы эмне болду? Азыр биз сиздерге ошол биздин каарманды тааныштырайын. Казакбаев Бакмурат деген киши. Бу киши, салам алейкум, Талас облусунда абдан ушул коррупция менен күрөшүүдө, көктүктү, тырышчаактыкты, башкы бир мындай принцип катары карманып, канча жылдан бери буну менен күрөшүп келатыптырсыз. Анан бизге кайрылды, биз ушул маселени ийне жүүнө чейин юридикалык жагын талдап чыгып, анан аздыр көптүр салымыбызды коштук дегендей. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт.
Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Деталдуу түрдө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу эл журт. Ушул Улукбекти чакырабыздын себеби июнь айында келип тартып, ушул жер боюнча маселени баарын бардык коомчулукка чагылдырып берди эле. Андан бери ошол жер боюнча комиссия түзүлгөн. Обул администрациядан, губернатордон түзүлгөн комиссия 11 адамдан түзүлгөн. Ал улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинен, өзү обул администрациядан төрагасы обул администрациядан шайланган. Анан кийин Мамлекеттик муниципалдык кызматтын өкүлдөрү. Азыр комиссиянын маңызы боюнча өзүнөн сурайлы губернатордон. Сиздер учурда кандай процесске келди? Ыраазы болуп атасыздарбы же кандай маселелер жаралып? Эми ошол комиссия ошол отурум кылды, 3 ай отурум кылды. Азыр мындай кылалы. Көрөрмандарга дагы, жаңы көрүп аткандарга да тааныш болсун. Кыскача көйгөй тууралуу токтолсоңуз да. Кыскача көйгөй тууралуу болсо, биздин ошо мурдагы жерди Бакаята районунун Бакаята айылындагы участоктун жерин мурдук айылык бөт башчысы айтып кеткенде Турдубаев деген комиссиянын чечими жок, өзү токтом чыгарып, кызмат абалын пайдаланып менчиктештирип алган, өзү мойнуна алып, жерди өтүп бергенге макул болуп, комиссиянын баарына ошол жарыялады комиссияга. Ошол жер боюнча мынакей мен аны айылык бөткө өткөрүп берем. Кылмыш кылгандыгын мойнуна алды. Кылмыш кылгандыгын мойнуна алды. Ал жерде жалпы талаш 24 гектар жер, Жалпы карта боюнча 24,8 гектар жер. Эми бул комиссиянын отуруму ошол жердин 124 контурдагы 3,9 гектар жерди гана отурум кылып, ошол маселени гана карады да. Азыр четинен башталды бул. Башталды, ачыктоо иштери башталды четинен. Чү дегенде эле 4 гектар сразу мыйзамсыз өткөндүгү 4 гектарды аныкталды уже. Анткени айыл өкмөттүн мурдагы жооптуу катчысы дагы айыл өкмөттүн башчысынын ордуна кол коюп эле ал дагы токтомдорду эч бир комиссиянын чечими жок чыгарган экен. Ал дагы мойнуна алып, жерди мынакей мен токтом мыйзамсыз чыгаргам, жерди кайтарып берем деп ал дагы мойнуна алып, ошол боюнча комиссияга аныктап берди. Азыр эми жүрүңүздөр анда ичине кирип сурайлы, комиссия кандай чечим кабыл алды, учурда процесс кандай болуп атат, жалпы ушул багытта да. Анан урматтуу көрөрмандар, бул берүүнүн, бул чыгарылыштын маңызы эмне? Айтайын деген мааниси эмне? Бул албетте ошол бүгүнкү күндө эмне үчүн жогоруда мен бекерден бекер айткан жокмун, бул кишинин тырышчаактыгы ошол Талас облусунда, Таластагы коррупция менен күрөшүүдө мындай абдан сыйга татырлык иш аракеттерди кылып атыптыр. Эмне үчүн? Анткени мамлекеттин жерин мамлекет өзү коргош керек. Мамлекеттин жерин мамлекет өзү күрөшүп, шылуундардан алыш керек. Мамлекеттин функциясы ошол. Ошол жерде айыл өкмөт, ошол жердеги мына губернаторго чейин чиновниктердин баары кызыктар болушу керек. Жок, буга чейин бир дагы чиновник кызыктар болгон жок, буга чейин бир дагы мамлекеттик кызматкерлер, укук коргоо органдары кызыктар болгон жок. Дал ушул киши күрөшүп жүрүп, бизге кайрылды, биз фактыларды аныктап келип туруп, маселени кабыргадан койгондо айла жоктон комиссия түзүп, комиссиянын негизинде тиги эски чиновниктер баарысы мойнуна алып, кылмыш кылгандыгын өздөрү кабыл алып, мамлекетке кайтарып беребиз деп комиссияда мына официалдуу түрдө такталып атат. Анан эмне болду? Маселе оң жагына кетип атат. Биз эмне үчүн айтып атабыз? Сизди азыр ушундай адамдар мамлекеттик маанилүү чечимдерди эл менен чогулушууда, элге маселе салууда ушундай кишилерди угуш керек. Кыргызда жанагындай сөз бар, дүжүр чалдар деген. Андайлардан арылып, мына чыныгы күрөшүп аткан кишилер, мына ушундай кишилер да. Мына канча жылдан бери күрөшүп атасыз бул? 9 жыл болду. 9 жыл күрөш деген бул оңой нерсе эмес. Бул кыска цифра болгону менен ал кандай деген мээнет
кандай деген куугундуктарды да көрсөңүз керек. ооба көп кыйынчылыктар болду. Эми аны буга чейин кайрылдыңыздар. Ооба Баары жакшы, баары керемет, баары сонун, мыйзамдуу деп келген. аябай жакшы кылып жайгарып келишкен. Эми азыр аныкталып, ачыкталып, мамлекеттин укугу узун деп коет. Мына акыры түбү мамлекеттин жери аныкталып, ачыкталды да. Ооба. Эми бул деген мен оюмча азыр ошол жаап жашырып келген буга чейин. Ой, мыйзамсыздык жок экен, бул мыйзамдуу экен деп ошол мезгилде жана айтылуу прокурор ким эле? Кашкарова деген бир прокурор келген экен, ал таластыктарды какшатып эле бүткөн экен. Анан мыйзамдуу деп келген да алар. Мыйзамдуу баары жакшы экен деп келген. Баары мыйзамдуу, баары керемет деп келип, анан акыры түбү кылмышкерлер өзү биз мыйзамсыз кылганбыз деп мойнуна алгандан кийин алар эми ыңгайсыз абалда калды окшойт. Ошолорго кандай чара көрүш керек деген суроо да жаралат да. Мейли бул коррупционерлер, коррупциябызды мойнубузга алдык биз. Чын эле мыйзам бузуп алып алганбыз деп атса, эми ошол мыйзам бузгандарды жашырып келген мамлекеттик органдар, анын башында ошол прокуратура башы болгон таластын чиновниктерине кандай чара көрүлөт деген суроо жаралат. Эми азыр жүрүңүздөр, биз президенттин Талас облусундагы көзү, президенттин Талас облусундагы колу деген губернаторга келдик. Мына аксакалдар да келиптир ушул жер боюнча. Азыр өзүнө микрофон сунабыз, анын жообун угабыз, кандай чечимдерди кабыл алды, кандай аракеттер жүрүп атат. Чогуу суроо салабыз өзүңүздөр. Кире эле. Кандай жакшы болду? Саламатсыздар. Assalomu alaykum. Кандайсыздар, жакшысыздар? Жакшы. Assalomu alaykum. Кандайсыздар, жакшысыздар? Кандай жакшысың? Келдиңиздер, кош келдиңиздер. Келдик беке. Атыбыз Улукбек, журналист биз. Сиз тааныйсызбы? Тааныштык эле өткөндө. Ушул Жерде жерде көрөрмандар үчүн да тааныш коелу. ушул жерде өкүлчүлүктө жана иштин комиссиянын төрагасы мен болгом да. Мен аларга мага ишти берген да. Сиздер келип Комиссиянын төрагасы ушул киши. Баягы 124-контракт боюнча. Биз губернаторго келдик эле. Ошол кишинин буйругу менен комиссия түзүлдүбү? Ошол кишинин буйругу менен комиссия түзүлдү. Мына бул жерде эмелерим бар, кагаздарым. Хорошо, анда эме кылалы, губернаторго шарт түзүп берсеңиздер. Азыр хорошо, азыр айтып кылайын, бирок ал киши азыр бошобой атат, бошосун мүмкүн убакыт болуп. Күтүп туралы анда. Каякта күтөбүз? Ушунча киши. Жүрүңүздөр анда. Үстүнө эле келет, Кабинетке. Ой, кеч. İşleriniz жакшыбы? Жакшы бек, өзүңүздөрдө. Буга чейин 24-июль күнү биз келип Бакай Ата районундагы Бакай Ата айылынын 24 гектар жери боюнча ал жактагы жергиликтүү чиновниктердин кылмыштуу фактыларын сизге айтып берип, анан сиз дал ушул бөлмөдөн комиссия түзүүнү чечим кабыл алып, дал ошол иш боюнча кайрадан өзүңүзгө келип, эмне болду деп. Бул боюнча 22 июлда ошол комиссия түзгөнбүз. Комиссиянын курамына мен комиссия түзгөм. Бардык мекем уюмдун өкүлдөрү катышкан, ГКМБдан, ички иштер башкармалыгынан, администрациядан, жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматынын аймактык бөлүмүнөн, ошондой эле мына элдердин да, сиздерден да өкүлдөрдү бергенсиздер. Өкүлдөрүнөн Казакбаев катышкан, Каработой, Молдалиева. Анан бул боюнча корутундусу түзүлгөн. Баарыңыздар текшерип чыгып, корутундусу канчасында корутундусу түзүлүп, ошол 124-контур боюнча биз юридикалык баа берүү үчүн деп 15 ноябрда Талас областык прокуратурасына жиберилген. Азыр Талас областык прокуратурасы текшерүү жүргүзүп атат. Биздин корутунду боюнча. Сиздин корутунду боюнча эмне аныкталды? Биздин корутунду боюнча эгерде сизге бул жерде отурган катышкандардын бардыгы кол коюшкан, бул жерде мына колдору бар, Канаев, Казакбаев, Каработаев. Эгерде сизге кызык болсо анда кеңири ошол комиссиянын төрагасы Ибраилов Анарбек окуп берсин анда. Бул стандарт кененирээк окуп бериңиз. Эми уруксат этсеңиздер окуп берип коеюн корутундуну,
Бакай Атай району Бакай Атай айылындагы 124 контурдагы талаш жер маселесин жеринен мониторинг кылуу боюнча түзүлгөн ведомство аралык жумушчу топтун жыйынтыгы тууралуу биз корутундук кабыл алдык. Мынакей бул кишилер өкүлдөр өзлөрүнө тыгыз иш алып баратат десем мен эч качан жаңылбайт элем. Өзлөрү катышты, канча деген отурумдар болду, канча деген оңой отурган жок негизи. Канча отурум болду? Жок, корутунду эле окуп берсеңер, берели. биздин ишти ал негизги ошо корутундуну толук эле окуп бериңиз. Ведомство аралык жумушчу топтун курамы боюнча жумуштар түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы Игар Мукто өкүлүнүн 2023 жылдын 22 июлундагы Бакай Атай айылынын 124 контурундагы талаш жер маселесин жеринен мониторинг кылуу жөнүндө номер 183 сандуу буйрук кабыл алынып, буйрукка ылайык арыз ээлери менен мыйзам чегинде иш алып баруу, Бакай Атай райондук мамлекеттик администрациясынын бул иш-чараларды аткарууга тийиштүү бар мекемелердин жетекчилеринен топ жооптуу адистеринен ошондой эле калк арасынан шайланган өкүлдөрдөн турган облустук жумушчу топ төмөндөгү курамда түзүлгөн. Мынакей анда толук окуп кетейин, аны уруксат этсеңиздер. Бешекеев Кыргыз Республикасынын УКМКнын Талас облусунун Бакай Атай району боюнча өкүлү. Калыков Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысынын сотко чейинки өндүрүш боюнча орун басары. Качиев Бакай Атай райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин орун басары. Ашыралиев Айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматынын Талас аймактагы аралык бөлүмүнүн башчысы. Карабаев Кыргыз мамлекеттик жерди долбоорлоо, жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасына караштуу Талас жерге жайгаштыруу экспедициясынын башчысы. Базарбаева Бакай Атай райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башкы инженери. Бекмамбетов кадастр мамлекеттик мекемесинин Бакай Атай районундагы филиалынын директору. Канаев Бакай Атай районунун Бакай Атай айылынын жер адиси. Казакбаев эл өкүлү, Каработоев эл өкүлү, Молдалиева эл өкүлү. Ушундай болуп мынакей. Комиссиянын курамы. Комиссиянын курамы төрагасы Ибралиев, мен ушул ведомстволук топтун комиссиянын төрагасы болуп сайлангам. Ошондой эле облустук ведомство аралык жумушчу топ тарабынан 2023 жылдын июль-август айында ачык видео фиксация жүргүзүү макулдугу менен Бакай Атай айылынын номер 124 контурунда талаш жер маселеси боюнча жеринен ачык мониторинг жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгында ведомство аралык жумуш топ тарабынан төмөндөгү аныкталды. Бакай Атай районунун Бакай Атай айылындагы номер 124 контуру боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин Бакай Атай филиалынын берген маалыматына ылайык 124 контурда жайгашкан 3,9 га жер аянты айыл чарба багытында көп жылдык алмабак жер категориясына кирет деп көрсөтүлгөн. Номер 124 контурда жайгашкан бул талаш 3,9 га жер аянты Бакай Атай айыл аймагынын төмөндөгү тургундарына үлүскө берилип кеткендиги аныкталган. Ошондой эле биринчи Жузукулов Азаматтын үй бүлөсүнө Бакай Атай айыл өкмөтүнүн Ким ал? Ошол берилип кеткен адамдар да, мына 4 адамга 3,9 жер берилип кетип атат. Тыныбеков Абдысадык, Турдубаев Карабек, Чолдонов Кеңешбектердин үй бүлөсүнө мына бу жерде ар бир Турдубаев Карабек айыл өкмөт, ошол мезгилдеги. Ошол мезгилде айыл өкмөт иштеп турган. Ал жерде бул эмеде баарын көрсөткөнбүз кеңири. Ал эми карта боюнча Бакай Атай районунун жерлери 1991 жылы Кыргыз мам жер долбоорлоо институту тарабынан инвентаризация иштери жүргүзүлүп, карталар түзүлгөн. Ошондой эле азыркы күнгө чейин 1991 жылы жүргүзүлгөн инвентаризациянын негизинде түзүлгөн карталар менен иш алып барылып жатканы аныкталды. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Бакай Атай филиалынын жетекчиси Бекмамбетовдун көрсөтмөсүнүн негизинде дагы ошол аныкталган кемчиликтер айтып кетели. Ведомство аралык жумуш топтун мониторинг жүргүзгөн учурунда Кыргыз мам жер долбоорлоо, жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасынын директору Абдиевдин арыз ээлери Казакбаевка жана Молдалиевка 2023 жылдын 9 июнунда номер К319 сандуу берген аныктамасына номер 124 контур 1996 жылдын 14 февралында Бакай Атай райондук мамлекеттик администрациясынын 62 токтому менен короо жай фондунун жери деп көрсөткөнү аныкталды. Иштин материалдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин арыз ээси Казакбаевке 2023 жылдын 3 августунда К5860 сандуу берген маалыматына түзүлгөн типтүү карта Кыргыз Республикасынын президентинин 1994 жылы 22 февралында Кыргыз Республикасынын жер жана агрардык реформаны тереңдетүү боюнча жарлыгы жана Кыргыз Республикасынын өкмөттүн токтому негизинде бекингендиги көрсөтүлгөн. Ошондой эле иштин жүрүшүндө мурдагы айыл өкмөт башчысы Турдубаев сиз айтып кеткен 2009 жылдын 6 октябрында 238 сандуу токтомдун негизинде 124 контурдан 1 га жер аянтын өзүнө комиссиянын чечимдери жок токтом кабыл алгандыгы боюнча Талас облустук УКМКнын өкүлү Бешекеевке жазып берген чүйнүк каты менен жана жыйынында жүрүшүндө өзү берген көрсөтмөсүнүн негизинде аныкталды деп жаңылышпайм.
Өзі кабыл алуу мен өз жүрүшүнөн өзүнөн мойнуна алып атат. Ошол жерден да көрсөттү. Ал бар протокол фиксация болгон. Баа түшүргөнбүз. Бирок 95-жылда карта менен иш алып барсак болот, бирок жогору жак менен макулдашуу деп бизге зарыл экен билдирип атат. Бирок ошондой эле жогору жактагылар 95-жылдагы карта менен иш алып барса болот дегенди көрсөтмө берген да бизге. Ошондой эле Кыргыз Исмам жери долбоорлоо институту тарабынан арыз ээлери Казакбаевга жана Молдалиевага 2023-жылдын 9-июнунда К319 сандуу берилген маалыматына 124 контурдагы 3,9 га жер аянттык короо жай фондунун жери деп билдирген такталды. Аталган долбоор Бакай Ата мамлекеттик администрациясынын 96-жылдын 14 февралындагы 62 сандуу токтом менен бекиген деп көрсөтүлгөн. Архивдик материалдарга караганда талаш жер маселесиндеги токтомдорго тактап айтканда 2012-жылдын 19-июнундагы 153-154 сандуу токтомдорунда ошол кездеги айыл округда айтылган, азыр айыл өкмөттү коз башчысы Турдубаевдин ордуна аталган айыл округдун жооптуу катчысы Канаев кол коюп бергендиги аныкталып атат да. То есть колду дагы бурмаланып калып атат да бул жерде. Алында мыйзам бузуктар аныкталып калып атат. Бакай Ата айыл округунун жооптуу катчысы Канаев айыл округ башчысынын ордуна кол коюп берүүгө да укугу болгон эмес да. Ошондой эле Бакай Ата айыл аймагында 124 контурунда жер аянтын үлүш катары берүүдө Бакай Ата айылдык кеңешинин чечими жана протоколдор да чыккан эмес. Эч кандай протокол да кабыл албастан, эчтеке кылбастан эле кол коюп берип койгону аныкталып атат да. Ошондой эле мурда мамлекеттик каттоо мекемесинин жетекчиси Үчкемперов 1995-жылы Победа колхозунун кайра уюштуруу картасы түзүүдө макулдашуу кол таңбасын коюп мөөрүн басканы менен да аныкталып атат. Мындан тышкары мониторинг учуруна Кыргыз Исмам жер долбоорлоо жерге жайгаштыруу мамлекеттик ишканасынын Талас облусунун филиалынын жетекчиси Карабаевга 1995-жылы жүргүзүлгөн Победа колхозунун кайра уюштуруу долбоорунун толук материалдарын жана карталарын алып келүү жагын камсыз кылуу боюнча бир нече жолу комиссия тарабынан тапшырмалар берилип, тапшырманы аткаруу милдетин кечиктирип убакыт алып 2 ай убакыт өткөндөн кийин гана бизге ошо материалдарын камсыз кылып берип атат. Ал боюнча да биз кодумузга белгилеп кетип атабыз. Жогорулардын негизинде Бакай Ата айылынын 124 контурунда талаш жер маселесин жеринен мониторинг кылуу боюнча түзүлгөн жумушчу топ иштин материалдары менен таанышып, маселелерди талкуулап, коюлган талаптарды жана түзүлгөн ведомство аралык жумушчу топтун укуктук баа берүүгө ыйгарым укугу болбогондугун эске алуу менен төмөндөгүндөй корутунду кабыл алдык.
Кыргыз Республикасынын президенти Талас облусундагы ИГАР укуктуу өкүлү Дарданов Нурлан Камалбековичке төмөнкүндөй сунуш менен кайрылып атабыз. Бакай Атай районунун караштуу Бакай Атай айылынын 124 контурундагы талаш жер маселеси боюнча жалпы элдин нааразычылыгын жаратып жаткандыгына жана кемчиликтер аныкталып, мыйзам бузушулуктар аныкталып жатканына байланыштуу укуктук баа берүү үчүн Талас облустук прокуратурасына материалдарын өткөрүп берүү жагын сунуштадык. Себеби дегенде УКМКга деле берсек болмок, бирок УКМКнын функциясында сот органдарына доо арыз берүү укугу болгондуктан биз прокуратурага өткөрүп бердик да. Ошондой мына ушундай алды. Түшүнүктүү. Абдан жакшы ишкен. Эми 9 жылдан бери ушул киши күрөшүп, ушул Талас урматтуу ушул жерден сөз учуру келгенде айтып коелу, урматтуу президенттин өкүлү. Мына ушул кишилер накта патриот, Талас облусунун дейбизби, же ошо Бакай Ата районунун бир ардактуу атуулу деген наам бере турган адам десек болот да. Мамлекет кыла турган, аким кыла турган, губернатор кыла турган, айыл өкмөт кыла турган ишти 9 жыл тырышып, күрөшүп жүрүп, акыры мына сиздердин учурда аныктап, коррупционерлердин коррупция кылгандыгын өздөрүнүн оозу менен мойнуна алдырып аткандыгын окуп бердиңиз. Демек, мындай кишилерди мен ойлойм мамлекеттик жанагындай сыйлыктарга, чогулуштарга, жыйындарга пикирин уга жүрө турган адам экен деп үлгү катары Талас облусуна айтсак болот да. Эми биз делегат болуп шайландыңыз, айылдан, айыл өкмөттөн. Курултайга делегат. Мына ушундай кишилер барып, ошол жерде президентке дагы чындыкты айта турган кишилер ушулар. Эми маселеге өтөлү, Нурлан Камалбекович, эмне үчүн учурдагы кылмыш ишин кылмышкерлер мойнуга алып, мен кылмышты кылдым деп турса, эмнеге прокуратурага бердиңиздер? Биз юридикалык баа берүү үчүн деп прокуратурага бердик. Эмнеге полномочияларын билесиз. Берди, кабыл алып, кылмыш иш козгоону ошо прокуратура чечет, кылмыш козгоодон баш тартуу, доо арыз берүү. Эми прокуратурага мен мындай чечим кабыл алып, тигиндей чечим кабыл алып деп алардын мен ишине кийгизе албайм. Баа бериш керек. Укуктук баа бергиле деп азыр эле областтын прокурору менен сүйлөштүм. Ушул боюнча кандай текшерүүлөр болуп атат десем, текшерүү жүрүп атат деди. Мыйзам чегинде чечим кабыл алабыз деди. Анан прокуратура мына буга чейин кылмыш болгондугун жогоруда айтты 9 жылдан бери күрөшүп келатыптыр. 9 жылдан бери 99 жолу кат жазып, 99 органдын баарына кирип чыгыптыр бул киши. Сиздерге чейинки чиновниктер, аким, губернаторго чейин, айыл өкмөт, ошол эле Кашкарга берген прокурорлор болуптур эле. Баарысы кылмыш жок деп келген да буга чейин. 9 жыл тырышып жүрүп, аягында мына учурда кылмыш аныкталып, ачыкталып атат. Сизге ушул жерден суроо да, буга чейин жаап жашырып келген мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге, ошол учурдагы укук коргоо органдарына, учурда президенттин өкүлү катары сиз кандай кыймыл аракет жасайсыз? Биз азыр кылмыш болду деп мен азыр айта албайм, анткени юридикалык бааны прокуратура берет. Мен кылмыш козгоого биздин укугубуз жок. Аны өзүңүз билесиз, туурабы? Ошон үчүн жок, мен кылмыш иш козгооңузду сиздин аракеттиңиз юридикалык баа берүү үчүн прокуратурага жөнөттүк. Азыр областтык прокуратура текшерип атат. Анан областтык прокуратура текшерип, ошо бизге да бул жерде арыз ээлерине Казакбаев, Молдалиевага да жооп берет, бизге да маалыматын берет. Анан ошого жараша биз да чечим кабыл алабыз. Сиздер прокуратурага укуктук баа бергиле деп жердин маңызы боюнча берипсиздер да. Бар, ошол 103 барактан материалдардын баарын бердик. Ушул комиссия сурообуздун төркүнү монда болуп атат да. Уксаңыз, комиссия чогулткан материалдардын баарын бердик. Мына биз өзүбүз корутундун алып калдык. Окуп бердик. Чогултулган материалдардын баарын түшүнүктөр болобу, азыр сиздин контур болобу, жерге тиешелүү, ушуга тиешелүү материалдарын уксаңыз, мен айтып атайын, ошонун баардыгын прокуратурага берген, прокуратура чечим кабыл алат. Аны маалыматын бизге берет, кандай чечим алуу биздин жарандарыбызга да берет. Сиздин демилге менен бүгүнкү күндө комиссия түзүлүп, анын төрагасы бул сиздин кызматкериңиз экен. Аныкталып, кылмышкерлер мен кылмышты кылдым, мен жасалма кол койдум, мен ыйгарым укугум болбосо дагы мен кол коюп бергенмин деп катчысы айтып атса, айыл өкмөтү мен ооба мыйзамсыз алып алгандыгымды мойнума алам, мен мамлекетке өткөзүп берем деп өзү айтып атат. Кылмышты мойнуна алып атат. Мындайча айтканда. Эми укуктук бааны
канча Прокуратура ушерп берет. кылат аны укук коргоо органдары берет. Прокуратура берет. Бирок кылмыштын белгилери бүгүнкү күндө ачык түрдө көрүнүп турат. Өздөрү мыйзамсыз алып алгандыгын аныктап атат комиссиянын чечими менен. УКМКга дагы сурак берип мойнуна алыптыр. Эми ушундан улам суроо төркүнү мында болуп атат да. Буга чейинки чиновниктер жаап жашырып келген нерсеге сиз кандай аракет көрөсүз? Урматтуу прокуратура же урматтуу УКМК, силер мынау иш боюнча укуктук баа бергиле, мынау кызматтар боюнча дагы укуктук баа бергиле деп кагаз жибере аласызбы официалдуу Биз түрдө? официалдуу түрдө бул корутундуну чогултулган 103 барактын баардыгын прокуратурага жибердик. Прокуратура ошол материалдардын баардыгын изилдеп, өздөрүнүн укук милдеттеринин чегинде чечим кабыл алат. Жер мыйзамдарына ылайык бул ишти сиздер соттун чечими жок эле мамлекеттин менчигине, мамлекеттин мойнуна, мүлкүнө алып алсаңыздар жер мыйзамдары буга жол берет экен да. Эмнеге сиздер муну сотко жиберип, сот аркылуу мындайча айтканда кайрадан муну процессти сотко түртпөй, Жок, сотко түрткөн жок. Прокуратурага жибердик биз. прокуратура чыгаргандан кийин аны сотко өткөзөт да. Жок, прокуратура мен кандай чечим кыларын мен азыр айта албайм да сизге. Сотко өткөрүү кандай чечим кылат мен прокуратуранын чечимин күтөлү деп атам. Сиз мындай чечим кабыл алат деле алдында эле немени кетип атасыз да. Прокуратура кандай чечим кабыл алат, аны прокуратурадан билсеңиз болот деген. Жок, биз прокуратурага монда логика мындай болуп атат да. Жерди кылмышкерлер биз өткөзүп беребиз деп атса. Мониторинг жүрүшүнө Турдубаев номер 124 контурунан өзүнө 1 га жер аянтын комиссиянын чечими жок токтом жазып, менчикке чыгарып алганын жана ал 1 га жер аянтын өз макулдугу менен жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирди. Ошону тактадыңарбы, эмнеге өткөрүп берген жок? Комиссия карап. Эмнеге өткөзүп берген жок деген Сиздер суроо. барыңыздар, катышсыздар. Ошондо анда Өткөрүп өткөрүп талап кылдыңарбы? Ооба, ал жерден сурадык, бир нече жолу болду. Ал өткөрүп берем, бирок өзүнүн процедурасы менен деди да. Өзүнүн нормалары менен өткөрүп берем деди. Анда мынакей сиз да катыштыңыз, ошентип айтты. Өзүнүн нормасы менен эмесине өткөрүп берем деди. Мына жер кодексинин 62 беренесинде так жазылып турат. Анда Өз алдынча чакыргыла да. Эмнеге прокуратурага жибердиңиздер муну? Прокуратурага жөнөткөн себеби биз УКМКга ар бир комиссия өз сунушун берди бүгүнкү күндө. Кандай иш кылабыз? Бир жалгыз мен баягы биз комиссия болуп түзүлгөн жалпы иш алып барып атык да. Ошондо ар бир мамлекеттик мекеменин Түшүндүм. сунушун Сиз жер боюнча билесиз. айтканыңызды түшүндүм мен. Мына жер мыйзамдарында турат. 62 беренесинде так жазылып турат. Кайсы учурда жер кандай болот? Эгерде өткөрүп берем десе, анда алардан талап Өткөрүп берем деп комиссияга айтып атат да, может окуп бербедиңиздерби? Качан процедура? Өткөрүп берем деп айтты. Өткөрүп берем дегенде мыйзам жол берет. Өткөрүп берген. Эмнеге прокуратурага жибердиңиздер? Прокуратурага жөнөткөн себебибиз дагы ал жерде бир нече эме аныкталып атат да, мыйзам бузушулукчу. Ал бир эле нерсе болгон жок. Ал Жок, жерде баа берүү үчүн деп жөнөтүлүп биз атат. жалпы жолдон бердик да. юридикалык бааны УКМК деле берет да. Жок, прокуратура да берет, ГКМ да берет. ККМ биз эмне үчүн Биз бул ошон ишти үчүн прокуратурага эмес орган болгон үчүн прокуратурага жөнөттүк. туура, биз бул иштин УКМКга өтүшүнө кызыктарбыз да. Сиздин сурооңузга биз жооп бердик. Кайра бир суроону кайра бере бербеңиз. Жер мыйзамдарында турса, Жок, аны өз алдынча өткөзүү боюнча так мыйзам туратына. Эмнеге муну мыйзамды Эгер аткарбайсыз? ал өткөрүп бербей атса, анда биз аны мындай мажбурлай албайбыз да. Мына өткөзүп берем деп атпайбы комиссиянын чечиминде? Ошону айтып атпайбы? Ошону Дедиби? прокуратура териштирип атат. Биз эме көрсөттүк. Өз алдынча өткөзүп берем деди. Жүрдүк. Ана мына бул жерден окуп көрсөңүз мына. Жок, түшүндүм. Муну статьяны бир эле сөзү керек бизге. Ал жерди кайтарып берем деди да, түшүндүңбү? Ал жерде бир эле киши айтып атат. Видеодо. Бир эле киши айтып атат. Ал жерде 4 кишиге берилип кеткен Макул, да. бир эле кишинин жерин эмнеге сиздер прокуратурага жибердиңиздер? Биз прокуратура жалпы юридикалык баа берүү үчүн. Жок, азыр мындай кылбайлыбы? Муну жер мыйзамдарына ылайык эле. Ошо бир киши айыл өкмөт мурдагы мен жерди өткөзүп берем деп атат кайра. Ошондуктан Сизге өткөзбөйсүздөр. мен жооп берип коеюнчу, ошону уруксат этсеңиз. Ал айтты ошол жерденчи. Бирок азыр адамдар азыр бүттүн таныктап бербесең, ал айтып аткан биз фиксация кылып жүрүп атабыз. Ал туруп туруп эле кайра бербейм деп деле коюп атат. Мынакей. Ошол эле параллельно айтып атат мынакей катышты. Жок, УКМКга дагы сурак бергенде айтыптыр го. Айтсам мынакей ошончо УКМКга да биз ошо УКМКга негиз берип атабыз. Биз багыты УКМКга. Анткени берде болгон эле тиги прокуратура көзөмөлдөөчү орган болгондуктан через прокуратура болуп кетип атат да. Мынакей азыр прокуратура карап туруп УКМКга берсе, мынакей УКМК иш алып барат ал жерде. Билесиздерби, соттошо турган болсо бул маңызы биз эмнеде түшүнүп атабыз. Муну через прокуратура аркылуу сотко административныйга өтө турган болсо,
Билесиз канча жыл сот болот? Канча жыл соттошот? Ал сот болгондо кимдер бар да кимдер жок. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мына жер мыйзамдарында так көрсөтүлүп турат. Ушуну негиздемеге кылып туруп сиздер алышыңыздар керек эле да. Эмнеге прокуратурага кетиргениңиздерге таң калып атабыз. Биз жалпы ошол материалдардын баарын жөнөттүк, прокуратурага жөнөттүк, чечим кабыл алгыла деп. Прокуратуранын чечимин биз эми маалыматын берет. Макул. Муну эмнеге аткарбадыңыздар жер мыйзамдарын? Аны айтып атпайбы, бирөөсү эле берем. Макул, ошо бирөөсүнүкүн эмнеге аткарбадыңыздар? Ошол убакта берем деп атат, ал эмнеге берем деп атат? Жок, ал берем деп атат, бербейм деп атат. Ошон жок, мынайки бул кишилерден сураңыздар. Ал болду, айтып берсеңиз. Айтсаңыздар. Ошол өткөрүп берем деген киши ошол өзү Айылөкөттүн башчысы болуп иштеген адам. Иштеген, Турдубаев Карабек. Ал ошол өзүнө өзү токтом чыгарган. Анан калгандарынын токтомдору мындай тиги Турдубаевдин колу эмес, башка жооптуу катчысынын колу аркылуу коюлгандагы калган токтомдордун баары мыйзамсыз да. Ошон демек булардын 4 адамга чыккан, 4-өө тең токтому мыйзамсыз да. Ошону булар мойнуна алып, биз комиссиянын чечими жок, токтом чыгарып алган деп баары мойнуна алып турганын жерде мыйзам салганын билип туруп, биз кайра өткөрүп беребиз деген өздөрүнүн уктуңуздар сиздер. Ошол видеосун да көрдүк биз. Комиссиянын баары укту, видеого запись болду баары. Видео запистер болду. Баарысын өзү мына айтып атат. Ал менчик ээси болуп аныкталбайт деп атат жер мыйзамдарында. Эмнеге кылбай атасыздар? Сиз туура айтып атасыз. Биз ал нерсенин баарын биз жашырган жокпуз. Кандай болсо бүттүн ачык айкын алып бардык. Урматтуу Жок, биз сизге жооп бердик. Мына комиссиянын корутундусун окуп бердик. Түшүндүм. Прокуратурага жөнөттүк, прокуратуранын чечимин күтөлү. Жок, эмнеге прокуратура? Эмнеге муну аткарбадыңыздар? Жер мыйзамдары турса. Бунун өзүнүн ыктыярдуу өткөрүп бериш керек. Өткөрүп берем деп комиссияда өзү биз мажбурлай албайбыз. Мажбурлагыла деген жок, сөз айткан жок эч ким. Ал өз ыктыяры менен кылмыш кылдым, мен өткөрүп менен өткөрүп бергенге анын өзүнүн укугу. Эгерде өткөрбөсөң прокуратурага жөнөттүк, прокуратура чечим кабыл алсын. Сиздер мындай даяр жерди мен мамлекетке берем, кылмыш кылганымды мойнума алам. Алгыла жерди десеңиздер, жок, прокуратурага беребиз биз силерге. Туура түшүнсөңүз. Ал ошо айтып атат. Бул факт эмес да, бул жалпы баардын боюнча чечим кабыл алсын деп жөнөттүк да. Макул, мынау боюнча, Айылөкмөт боюнча эле. Бир киши ошол мезгилде Айылөкмөт. Сизге бул боюнча жооп бердик. Кайра мен сиздин жообуңузга ынанбай атам да. Ынанбасаңыз анда ушундай жооп болду. Башка маселе көтөрүлдү. Урматтуу президенттин өкүлү, сиз Талас облусунда президенттин көзүсүз, президенттин колусуз. Президент сизге ишенип кайталай бербейбиз. Мен сизге жооп бердим. Президент сизге ишенип бул маселени, Таластагы маселени чечип тургула деп жиберди да. Жок, ошону биз чечейин деп ошо прокуратурага жөнөттүк да. Жок, жер мыйзамдары турса бул жерде. Анын ээси болуп танылбайт деп так жазылып турса 62-беренесинде. Сиздер эмнеге аны созуп, кайра прокуратурага жиберип, ишти сотко өткөзүп, сот жылдап сот болушуна кызыктар болуп атасыздар. Прокуратура чечим кабыл алсын деп жөнөттүк. Прокуратура кандай чечим кабыл алат, аны биз билбейбиз азыр. Жер мыйзамдарында прокуратура текшерип атканда да ал өз ыктыяры менен өткөрүп берсе, ал анда прокуратура сотко бербеши мүмкүн. Жок, комиссиянын чечиминде мен жерди кайтарып берем деген. Мен сизге бул боюнча жооп бердим. Жооп бердим бул боюнча. Жок, биз сизди түшүнбөй атабыз да. Мамлекеттин жерине мамлекет кызыктар болуш керек. Ал өткөрүп берүүнү азыр сиздер деле талап кылсаңыз болот, биз деле Айылөкмөт да талап кылса болот. Ооба, өткөзүп албайсыздар. Бирок ал өз ыктыяры менен өткөрүп берсе, ой, өткөзүп берем деп көрсөтмө берип атпайбы сиздерге? Көрсөтмө берсе, ал өткөрбөй атат да ушул убакта. Бул протокол түзүлдү да. Бул жөн кагаз эмес да, протокол. Ушул убакта өткөргөн үчүн ошон үчүн прокуратурага берилип атат да, чечим кабыл алсын деп. Урматтуу ыйгармыктуу өкүл, бул жөн эле Черновек эмес. Мына сиз окуп берип аткан бул комиссиянын чечими. Комиссиянын чечиминде мен сизге дагы бир жолу айтам. Бул протоколго түшүп атат. Бул мыйзамдуу кагаз. Бербегендиги үчүн ошон үчүн прокуратурага жиберилди, баардык материал боюнча чечим кабыл алынды. Эмне алдап көрсөтмө берди анда? Мен эми алар кандай көрсөтмө бергенин. Сиз эмнеге айтып атасыз анан бул подкастты? Жок, жалпы материалдар боюнча чечим кабыл алсын деп биз жөнөттүк. Мындай кылалычы, так эле суроо берейин. Сиздер прокуратурага бул жерди кайрадан баа бергиле деп жиберишиңиздерге эмне негиз болду? Азыркы көрсөтмөдө мен жерди мамлекетке өткөзүп берем деген жаран кайра өз көрсөтмөсүнөн баш тартты? Мен жооп берейин туруңузга. Бул киши көрсөтмө берип аткан атайын биз ошо фиксация кылып туруп биз да түшүрүп атырбыз. Анткени азыр адамдар бир сүйлөп туруп, эртең башканы сүйлөп кетип атат. Отказ кылдыбы, кылбадыбы? Бул отказ кылган жок, бирок мойнуна алды да, биз ошо мойнуна алганды далилдеп туруп атайын прокуратура укуктук баа берсин деп көрсөтүп атабыз. Мына бүт айтып атат. Ушул убакка чейин өткөрүп берген жок. Ошон үчүн жалпы материалдардын баардыгы кетти, чечим кабыл алсын деп. Азыр прокуратуранын чечимин күтөлү. Сиз да күтүңүз.
Биз ошону туура түшүнүп атабыз. Укуктук баа берилиши керек. Сиздин сурооңузга мен толук эле жооп бердим деп ойлойм да. Сиз Жок, биз мунуга эмнеге аткарбадыңыздар? Биз сиздерге таң калып өтпөй атабыз. Же официалдуу түрдө отказ кылдыбы? Кагаз түрүндө барбы отказ? Официально болсо да алып келет да ошол именно ошол болбой атат. Жок. Мен көрсөтмөмдөн баш тартам, мен өткөзүп бербейм деп андай официалдуу кагазы жок, официальный кагазы жок. Анда эмнеге сиздер прокуратурага жибердиңиздер? Прокуратура бул өткөрбөгөндүгү үчүн мына жалпы материалдын баардыгы кетти. Эгер өткөрсө ушул убакка чейин өткөрөт эле өз ыктыяры менен. Биз мажбурлай албайбыз. Өткөрөт эле, балким деген өткөргөн жок. Өткөргөн жок. Бул анын укугу. Бул сотко өтөт. Сот азыр эми мен прокуратуранын чечими менен алдын ала айта албайм. Жок, болжолдуу айтып атабыз да биз. Мен болжол жөнүндө сүйлөшпөйлү коелу, алдын ала. Анда сиз да болжолдуу айтпаңыз да. Факты менен Эртең отказ кылып койсо эмне кылабыз депчи. Жок, отказ кылып койсо эмне алабыз деген жок. Мен жалпы материалдар кетти деп атам. Жок, жалпыны сураган жокпуз. Биз бир гана айлык 103 барактан материал кетти. 103 барактан материал кетти. Ыйгармыктуу өкүл, бул жерде жер мыйзамында так жазылып турат. Журналист, сиз бир суроону 10 жолу берип атасыз. Мен сизге жооп бердим, башка сиздер өткөзүү боюнча кандай иштер аракет кылдыңыздар? Өзү ыктыяры менен билдириптир, өткөрөмдөр, бирок өткөргөн жок. Сиздер өзүңүздөр келгенсиздер, корутунду биз макулбуз, туура чечим болду, өзүңүздөр катыштыңыздар. Азыр эми мен түшүнбөй атам да сиздердичи. Жок, азыр мындай болду. Кайра эле бир суроону 15 жолу бердиңер. Бул айлык маселе эгер сурооңуз жакпаса, анда ал сиздин маселеңиз, туурабы? Жок, суроо эмес, жообуз. Жок, сурооңузга ошо мен жообум жакпаса, Кабалбекович, бир суроону 15 жолу бердиңиз. Бул боюнча сизге мындай сиз муна буйтуп атпайсызбы? Мен так суроого так жооп бердим. Прокуратурага жибердик деп мен сизге жооп берип атам. Макул. Бирок муну эмнеге аткарбадыңыздар деген эле суроо. Бул өз ыктыяры менен өткөргөн жок, ошон үчүн биз прокуратура өз ыктыяры менен өткөрүшкө сиздер кандай аракет кылдыңыздар? Ошону бул шарт түзбөсүн урматтуу ыйгармыктуу өкүл, сиз айтып атасыз. Суроом жакпаса биздин жарандарыбыз ыраазы болгон. Сиз кандай түшүнүп атасыз билбейм. Сиздер өзүңүздөр айтпадыңыздар беле? Эмнесин ыраазы болдуңуздар? Айтып кетейин да азыр. Туура чечим кабыл алды деп анан прокуратурага жөнөттү. Ушул 9 жылдан бери ушул себептүү чоюлуп келатыр. Бирине футбол кетип жөнөтүп коюп. Жок, биз эми укук милдеттерибизге ылайык иштедик да, прокуратурага жөнөттүк, чечим кабыл алсын деп. Бул сиздерге чейин ушинтип келген. Ал прокуратурага жиберет, прокуратура бирөккө жиберет. Ошонун убакыт чоюп. Эми сиздер бир жакшынакай бир конкретный иштеп берет десек, эми силерде деле кайрылып ошол эле жол менен кетип баратасыңар да, ошол эле жол. Жок, биздин милдеттерибиздин негизинде иштеп атабыз да. Ала албаган өкүл сиздин бийлигиңиз ушунчалык жетишпейби, ушунчалык бийлигиңиз. Бир киши берем деп атса ошону давай алгыла комиссия баргыла неметкилер. Ошондо эмнеге ошондо мына барыңар жүрдүңөр? Ошондо берем деп атса ошондо эмнеге барып турганда неме талап кылган жок? Бул эмнеге эл кылыш керек аны? Именно талапты мен кылдым ошондо. Мынакей бул кишилер бар болчу. Талапты мен кылдым. Мына берем дедиңиз десек, жок, мен даже бул кишилерге да бербейм. Мен өз нормасы менен болсун. Эгер ушу аягына чыксаңар, берем деп атат да. Ал өзү бул кишилерге эмнеге бересиңер? Силер мамлекетке албайсыңар. Мамлекетке деп ошону суралып да. Бул кишилер өзүнө сурап, мен жалпылап жүрүп тураттым да. Ал жерден биз именно бул кишиге деген жокпуз. Биз ушул жерден айыл өкмөткө, ал жерден ээси айыл өкмөт болуп атканын алыш керек эле. Биз ошого сунуштасак, жок деп кайра алып берип. Айыл өкмөттүн башчысын анда чакырыңыз, анда айыл өкмөткө. Анан мындай болду. Бул өткөрүм берем деп атканда комиссиянын отуруму, талап кылалы айыл. Бул комиссиянын отуруму. Аябай бардык мекеме уюмдарын түзүлүп туруп, аябай жакшы түз комиссия болду. Жакшы иштеди аябай. Булар кылдаттык менен баарын биз койгон талаптын бүт баарына эч кандай эме тартпастан, бир тарапка карабастан, эки жак тең карап отуруп, кылдаттык менен каралды бул материал. Ошонун баары биздин койгон талаптардын баары карта, ошол китеп, эки жол алгандардын баары токтомдор мыйзамсыз экени бүт баары аныкталып чыкты. Карталар бар экени алып келип. Эми биз ошого ыраазы болдук. Комиссия аябай кылдаттык менен калыстырып аныктап бердик, аныктап берди. Тиги айыл өкмөттүн башчысы, анын жооптуу катчысы токтомдорду мыйзамсыз кабыл алганына өздөрүнүн моюндарына алып, жерди өткөзүп беребиз дегенин баары видео фиксация болуп жазылып, протоколго жазылды. Андан тышкары Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин Талас областындагы Бакайат районунун өкүлүнө андан тышкары өзүнүн түшүнүгүн да жазып берген. Кол жазмасын. Анан эми бул ошол онун бери карай, мынакей бул тигилер айыл өкмөттүн башчысына, азыркы айыл өкмөттүн башчысы биздин аким мындай ал боюнча талап койгон жок да. Жерди анткени кел өткөрөлү. Бул жерде макул болгондо, талаш тартыш жок болгондо, эч кандай сот отуруму жок эле айыл өкмөттүн башчысы менен жана жерди ишеткен жаран анан госрегистр менен эле биргеликте экөөнүн жазган арызынын негизинде жерди кайтарып коюш керек айыл өкмөткө. Өзүнүн процедурасы ушундай болчу.
Бирок ал ишти эч ким аткарган жок, талап да кылган жок. Жок, сиздер Кече күнү кече күнү биз мынакей делегаттар өзүбүздүн аким менен ушул боюнча бир талкуу кылып отурганда, ушуну айттыңызбы? ушуну айтканда мынтип айтты. Бул боюнча мен эч кандай маалыматым жок. Мага эч нерсе келген жок, мен билбейм бул боюнча деди мынакей. Акимби? Аким биздин аким Имаров Алгынбай деген. Ал комиссияда орун басары катышкан экен, мүмкүн. Комиссияда орун басары катышып, УКМКга өтсүн, мыйзам бузушулук аныкталды деп өз түшүнүгүн жазып берип атат. Эми орун басары аркылуу ал аким өзү ошол маалымат толук болуш керек эле да. Эми кече бизге 9 делегатка мен ал боюнча эч нерсе түшүнүгүм жок. Силер губернаторго аркылуу комиссия түзүлдүбү? Ошол жактан талап кылгыла деген жоопту берди. Ким берди дейсиз? Аким биздин аким Алгынбай Имаров Алгынбай деген. Мынакей. Бир да аракет болбосо, бир дагы кыймыл иш аракет жасалбаса, анан кантип сиздер бербей атат деп алдын ала томбучуп атасыздар, мен билбей атам да. Бул бuyakta мыйзамдуу протоколго түшсө, анын ар бир көрсөтмөсү жада калса, УКМКга дагы сурак бергенде ошентип түшүнүк кат жазып берсе кайтарып берем деп. Анан ошол сиздерге негиз жетиштүү аргумент боло албай атабы деп таң калып, ушуга таң калып атабыз. Ошондо билдиргенде, мына баарыңар чогуу жүрдүңөр да, туурабы? Комиссия, силер комиссия түзүп атканда буну кайрада өзгөрткөнбүз. Силер ишенбейбиз деп бир 3-4 кызмат адамдарына ишенбеш келтиргенсиңер, туурабы? Ошонун баардыгын чыгарып туруп, силердин араңызда негизинде ошо башка адамдар киргизгенбиз. Силердин мисалы талаптын баардыгын аткарганбыз. Анан өзүңөр чогуу жүрүп, объективно чечим кабыл алын деп сиздер өзүңүздөр мага 2 жолу келип кеттиңиздер. Туурабы? Анан кийин ошону укук органдарына жөнөтүп, объективно карап бергиле дегенсиңер. Туурабы? Анан жөнөттүк. Мына жакын 15 ноябрда кетти. Азыр эми жанагы ошондо өзүңөр баарыңар деле катыштыңар да, туурабы? Катышканбыз. Баарыңардын укук милдеттиңер ошондо айта турган сөзүңөр бар болчу. Ошондо эмнеге жанагы макул болуп өткөрөм деп атканда, анда жүрүп анда барып арыз жазып өткөрүп бер деп эмнеге талап кылган жоксуңар деп ошону айтып. Айыл өкмөт эмнеге ошол кылган жок? суроо жанатан менен аким эмнеге кылган жок? Журналист суроо берип атат. Биз ошол жерден биз маселени көтөрдүк, мынакей. Көтөрүлгөндө ал ыктыярды өткөрүп бербей атат бизге. Ал Ойнунда турат го муну. Жок, бул биздин жазган кортундубуз бул. Ал бизге эч кандай жазып берген жок эч нерсе. Жок, көрсөтмөсүн кортунда түшүп атпайбы? Көрсөтмөсүн булар таанып атат, биз болбой ошого карабастан биз атан фиксация кана макул ошол официалдуу баш тартканда кагаз барбы? Мейли, мындай кылалы. Азыр укук органдары берди да, убакыт керек да. Мына өзүнүн ыктыярды өткөрүп берем деп атат, анда жана айыл өкмөттүн башчысын чакыргыла, акимди кошо чакыргыла да, анда ошол адамга жолугуп, анда өткөрүп берем депсиң, анда өткөрүп бер деп, анда талап кылсын. Эгерде бул айткандан танып кетсе, анда биз мажбурлай албайбыз. Анда прокуратура бул жактан анда автоматтан сотко кетет ал. Дагы бир ошол мен азыр айта албайм. талап болуп аткан талаш тартышка сот чекитти коет дем. Прокуратуранын чечими кабыл алат да, мен азыр. Талап болуп аткан бирден бир себеби азыркы иштеп жаткан айыл өкмөт, ошо мурунку жана Турдубаев Карабек деген айыл өкмөттүн жакын иниси да. Ал айыл өкмөт биз барганда деле мынтип айткан, мен анын жерин эч убакта талашып ала албайм. Буга чейин айткам бизге. Анын жерин алам деп мен эч убакта аракет кылбайм деген. Ошол үчүн ал ошону талап койбой, бул жерин алгысы келбей, ошол карабай отурганы дагы бирден бир эмес ошол да. Алардын жакындык мамилеси бар экен, анда агайынылык. Анан силер тараптан биз мынакей комиссияга сиз түзүп берген. Сиз акимге тапшырма бербейсизби? Биз акимге баралы. Ал боюнча анан көзөмөл жүргүзүп өзүңүз ушуну этегине чейин. Эми прокуратурага мунулар дагы прокуратура мурдагыдай болуп туруп жашырып жаап койбосун деген дагы биздин эмебиз бар. Анткени 9 жыл бир ушул прокуратурага барганда мынакей Кашкарова деген 6 жыл обл прокурор болуп иштеди. 6 жыл бою жашырып келди ушул маселени мына. Биз канча барбаган жерибиз калган жок. Баарын жакшы, тим эле туп туура деп отуруп берип аткандардын баары мына эми аныкталып чыгып, баары моюндарына алышып атат. Мына азыр эми президентибиздин саясаты мисалы кандай жерлерге байланыштуу кандай кетип атат. Ошол эле учурда укук коргоо УКМК кызматы мисалы үчүн Камчы Кытышевичтин саясаты кандай коррупционерлерди жазалап атат. Бул жагдай боюнча бизде достаточно маалыматтар, фактылар бар. Эгерде сиздер мындай кош көңүл мамиле кылсаңыздар, биз жогорку бийликке бул маселени жеткизгенге дагы, анткени бул канча жылдан бери келаткан мамлекеттин жерин мамлекет кайтарып алыш керек да. Биз Нурдин Камалбекович сизден ушуну өтүнөбүз. Нурлан. Чекит коюп бериңиз. Мына комиссия түзүп башында сиз демилгеледиңиз, анын жыйынтыгы менен жакшы аныктамалар чыгыптыр. Комиссия кылдаттык менен чечим кабыл алыптыр. Эми ушуну жыйынтыгы эми
кооз болуп мамлекеттин жери өтсө деген нерсеге кызыктарбыз. Биздин деле максат ошол, ушуна жакында эле жөнөттүк, ошо өзүбүздүн жарандарыбыз деле ыраазы болуп, сиздер мага канча жолу келип рахмат айтып кеттиңиз. Анан 2 жолу келиңиздер. ыраазы болдук. Азыр мен айтып атам, акимди айыл өкмөт башчысын чакыргыла, анда мен. Анда сизге бул Бакай Атадагы 124 контур боюнча рахмат айтабыз. Иш аракеттер жакшы кетип атыптыр. Эми азыр сиз акимге табыштап берсеңиз, биз акимге барып эмне үчүн бул нерсеге өткөзүп албай атат, аким менен маселени карайлы. Экинчи маселе, бул жакта кийинки дагы ушул эле көрүнүш, ушундай эле акыбалда жерлерди чындыкка жетпеген мамлекеттик жер. Сиздердики бар? Ооба. Ошол боюнча дагы бир реакция кылып берсеңиз. Ал боюнча бизге Сиздер отурасыздарбы? Келиңиздер менен. Актөбө айыл өкмөтү? Баягыда келдик эле ушул аксакалдар жүрөт. Дагы эле ошол кагаздары, дагы эле ошол папкалар менен өткөндөгү маселеңиздер боюнча тийиштүү органдарга жөнөткөнбүз, укук органдарына жөнөткөнбүз. Андан кийин сиздер кайра арыз менен кайрылгансыздар. Баягы жогорку неме өткөндө жогорку кеңеш төрагасы Нурланбек Тургунбекович келгенде да анда да арыз менен кайрылдыңыздар. Туурабы? Ошол арыз азыр бизге келди жогорку кеңештен. Азыр мен комиссия түздүм. Азыр комиссия иштеп атат. Дагы эле баягыда комиссия түзүлдүбү, Буяктагыдай, Бакай Атадагыдай. Жок, комиссия түзүлдү, жакында ноябрда. Комиссия түзүлдү, комиссиянын жыйынтыгын күтөлү, азыр мына тештүү иштер жүрүп атат. Төрагасы Талант биринчи орун басары Талант Расабекович болду, Эдил. Мен баягыда айтпадым сизге. Сиз өзүңүздүн аппаратыңыздан комиссия түзүңүз деп. Ошо комиссия. Бакай Ата районунун түзбөңүз. Биздин өкүл ушундай эле сыяктуу комиссия түздүк. Буга чейинки комиссияда эле комиссия түзүлүп турган. Тиешелүү органдардан коштук, тиештүү ошол сиздер 95-жылдан бери көп фактылар жазгансыздар. Туурабы? Ал боюнча көп кылмыш иштер козголгон экен, көп иштер сотко кеткен экен, доарыстар берилген. Ошолордун баардыгын чогултуп, анан кийин бир чечимге келип точканы коелу деп атабыз да, чекит коюп, мындай жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз. Ошо комиссияга эмне үчүн арыз ээсине кошулган жок? Арыз ээлери комиссияга кошулабыз деп андай талапты койгон жок. Бул комиссияда арыз ээлери комиссияга кошулабыз дегенде биз кошконбуз. Арыз берсе кошосуздарбы? Анда арыз бериңиздер, анда кимдерди кошосуздар? Өзүңүздөр өкүлдөрүңүздү. Жазуу түрүндө өкүлдөрүңүздү бериңиздер, анда көзгөртүү киргизип кошуп койсок болот. Аксагалар сотунун төрагасы кошулат. Кошкондо экөө чегишин аяка. Анткени ишенич болбой атат. Комиссиянын ишине катышам дегендер анда арыз жазып бериңиздер, анда кошолу анда. Жакшы болот экен. Кошсоңуздар. Сиздер айткан жоксуздар, азыр айтып атасыздар, туурабы? Жок, комиссия түзүлгөнүн мен уккан жокмун керек. Ол анда комиссия кандай чечим кабыл алат, анда буюрса мамлекеттин кызыкчылыгына иштеп берет деген ойдо. Комиссиянын отуру. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр өзүңүздөр көргөндөй Талас облусунун президенттин ыйгармыктуу өкүлүнө жолуктук, суроолорубузду бердик. Ошол жер мыйзамдарынын 62-чи беренесиндеги норма аткарылбай аткандыгын, эмне үчүн өз ыктыяры менен жерди мен кайтарып берем мамлекетке деп атса, аны эмнеге прокуратурага жиберип койгондугун жооп канааттандырарлык деңгээлде ала албай атабыз. Азыр ошол боюнча аракеттер жүрөт. Силер акимге барып, акимде маселени айткыла, аким кыймыл аракет жасайт деди. Азыр эми биз Бакай Атанын акимине барып, айыл өкмөттөрүнө жөнөдүк. Жүрүңүздөр, кандай жооп алабыз, аны чогуу көрөбүз. Областык комиссиядан siz келдиңиз, Кечеки сиздердин суранышыңыздар боюнча кече мага орун басарымдагы айтты, уюштуруп отуруп, уюштуруп берели дегенине мынеке Сагынбек мырза бизде кадастр мекемесинин башчысы. Жаныбек мырза ушул иш боюнча ушул жердин тургуну көп жылдан бери алектенүү кылып жүргөн. Асан эке жер адиси бул киши Бакай Ата айыл өкмөтүндө
Siz? Siz? Jana жердин ээсимин. Талабек бабамыз салдык. Мен дагы. Жок, Адилет силер? Мен Республика депутаты. Все. Evet. Siz? Мен жердин ээси. Жердин ээси. Ээси ал эмес, жердин ээси Турдубаев Карабек. Буга токтомдо жок. Мен тааныбайм да эми. Ооба. Жок. Анан бул тарапта Бакым аке, Райкан эже баш болуп ошо арыз эме кылгандар. Ошо сиздер айткан эмени Анарбек мырза уюштурду. Эшим Макулбекович комиссияда ошо чогуу болчу, областтык комиссия түзүлгөн, менин орун басарым. Саламатсыздар жолы, урматтуу жыйын катышуучулары. Жыйында айтпады беле Турдубаев Карабек. Мен жерди алгам, өткүз берүүгө даярмын депчи. Беди ошол маселе боюнча эле азыр каралып атат кыскача эле. Ошол маселеде тийиштүү кандай иштер жүргүздүңүздөр? Анткени силерге катта келген экен. Чыгыш сандуу 2023 жылдын 24 ноябрында чыгыш сандуу 01-19-47-97 сандуу кат келген экен. Ал 5 декабрга чейин сиздер жообун беришиңиздер керек экен да. Именно администрация келген. Ал сиз айтып кетсеңиз кандай иш-чараны көрдүңүздөр? Бул боюнча Текте бар экен, жок, жалпы айтып кетсин. 30 ноябрда 2023 жылы Турдубаев Карабек Арынович келип түшүнүк берип атат бизге. Мен силер чакырдыңыздарбы, бул түшүнүк берип жатканда ошону айтып берсеңиз келмеди. Тиги жана катка жооп бериш үчүн келди да. Мен Турдубаев Карабек айтылган жыйынга катышкам. Ал жыйында мен жерди ошол тарапта жана макул болуп, менден макул болгон деген. Бирок биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз дейт. Жогорку соттун чечими чыккан жыйын мыйзам жол бербейт, не дейт? Эгерде менин 8 жанга тийиштүү дейт ал жер. Эгерде бардыгы макул болсо, өтүш бергенге каршы эмесмин дейт. Негизинен түшүнүгүндөчү. Ошондо мындай сөз менен айтканда, мен азыр мындай түшүндүм сиз айтканыңыз боюнча. Бул өзүнө тиешелүү жери дагы 8 жанга тиешелүү. 8 жанга тиешелүү дейт. Ошондо бул өзүнө 1 га жер тиешелүү болот, Ошондо жан башына канча эме сотиктен тиеп атат? Бул боюнча Жанек түшүндүрүп койсоң? Ошону боюнча түшүндүрмө берсеңиздерби? Атайын кадастрдын өкүлү. Бул жыйын боюнча Турдубаев Карабектин өзүнүн үй-бүлө мүчөсүнө 8 жанга тиешелүү үй-бүлө мүчөсү бар. Жалпы ошол сотукта 320 гектар жер алган. Анын ичинен ошо 124 контурдан 1 гектар жер алган. Бизде каттоодо турат 60205 5-квартал 0565 сандуу идентификационный код берип базага киргизип бизде каттоо жаласы турат. Ошондо 1 гектарды 8 кишиге бөлгөндө эмеден тип алат да. 0,12 жарымдан ар бирине тиешелүү жер болуп бизде базада катталып турат. Жалгыз бул өз киши түшүнүп берип атты, бирок калган 7 мүчөсүнө эч кандай берген жок. Мен мындай түшүндүм да. Ошондо жан башына 12 сотиктен тиеп атат. 12 жарым сотиктен базада катталып турат. Мындай да, жалпы 40 сотиктен да, а именно 124 контурда 12 сотиктен тийген да. Бул эки жерден алып атат да. Ошо ким чыгат? Мен 12тен тийдим деген ким чыгаттыр? Тиешелүү. Жүрөгүңө жооп берсеңиз бирден. Мындай кылайлыбы? Ал башынан уруксатпы биз бир суроолорду тактап алчу. Могу жерде чыгыш саны менен Талас облусунун ыйгарым укук өкүлчүлүгү 97 чыгыш саны менен 24-үндө кат жиберип атат да. Туура. Ал каттын мазмунунда жогоруда кайрылуунун маселени жеке көзөмөлүңүзгө алып, мыйзам чегинде жеринде кароону тапшырып, жыйынтыгы боюнча маалыматты 23-5 декабрга чейин өкүлчүлүктүн аппаратына жибергиле деп айтыпсыздар. Ошондо суроо, сиз эмне чара көрдүңүздөр деп атат, булар түшүнүк кат жазып алдык деп атат. Урматтуу акимдин орун басары, айтсаңыз, мыйзам чегиндеги сиздердин иш аракетиңиздер деп түшүнүк катты алууңуздарды санасак болобу? Жок, биз жер ээлерин чакырып, ойлорун сурадык ба келген кат боюнча. 5 декабрда мөөнөтүнөн кечиктирилбей жооп берип атабыз кайра.
областық өкілшілікке жооп беріп атабыз. Сізге анда тактоо үчүн суроо. Жердин ээси бүгүнкү күндө Бакай Ата районунун администрациясыбы? Айыл өкмөт. Айыл өкмөт. Сиздерге губернатор кат жиберип атат. Мыйзам чегинде тийиштүү чара көрүп, жыйынтыгын жибергиле деп атат. Сиздер жердин ээси болбосоңуздар, эмне үчүн айыл өкмөткө катты жолдогон жоксуздар? Эми буга чейин комиссияда каралган, комиссиянын корутундусу менен прокуратурага, областтык прокуратурага жолдогон. Ал сөз башка. Сиздерге губернатор четко кат жиберип атат. Ооба. Мыйзам чегинде чара көрүп, мыйзамдуу аракеттерди баштагыла деп атат. Ооба. А сиздер мыйзамдуу аракет деп колуңуздарга түшүнүк катты кармап отурасыздар. Биз өзү өтүш берем деп аткандан кийин деп чакырып, сиз жердин ээси болбосо эмне үчүн чакырып, алардан түшүнүк кат алып отурасыз деген суроону берип атабыз. Эгерде өтүш берем десе, анда биз айыл өкмөткө жердин ээсисин өтүш берем деп атат деп катты түшүнүгүн баарын жолдойт элек да. Жок, процедура боюнча сиздер айыл өкмөткө мындай губернатордон кат келди, жердин ээси катары чара көр, жана бизге жообун бер, биз губернаторго беребиз деп эмне үчүн айтпадыңыздар? Эми айыл өкмөт билеби могу губернатордон кат келгендиги жөнүндө? Айыл өкмөт биздин 9 айыл өкмөт бар администрацияда. Жок, биз райондо да. Анан жердин ээси макул болуп мыйзам көтөрсө, анан айыл өкмөткө жолдомокпуз. Что өтүсүп атты жерин депчи. А бул киши болсо жазып атат, мен 8 жаран макул болбоюнча өтүш бере албайм мен. Жок, ал сөз ага келебиз. Бирок моно жерде мыйзам чегинде тийиштүү чараларды көрүп, мыйзамдуу аракеттерди баштагыла деп атат губернатор, кат жиберип атат сиздерге. Мыйзамдуу аракет деп сиздердин түшүнүк катты эсептесек болобу деп суроо берип атабыз. Эми биз жердин ээсинен сурашыбыз керекпи? Өтүш берем аткандан кийин чакырып. Түшүнүктүү. Жердин ээси сиздер эмес болсоңуздар, кантип сиздерде ыйгарым укук бар, аны чакырып алып түшүнүк кат алганга? Биздин администрациянын астында 9 айыл өкмөт бар. 9 айыл өкмөт дейсиз. 9 айыл өкмөттү чакырып, эгерде мыйзам жол берсе, өтүп ал дегенге биздин укугубуз бар администрация. Сиз неге түшүнүк кат алып атасыз? Сиздин жериңиз эмес болсо? Биздин 9 айыл өкмөт биздики болсо, 9 айыл өкмөт сураган жокмун, именно ушул кара буранын айтып атат. Эгерде өтүш берем десе, анан чакырып айыл өкмөттү жер айтысы менен өтүп ал деп процедураны сурап атабыз. Сиз мамлекеттик органда иштейсиз. Процедура биздики жооп бер деп кат келип атат. Жооп бер десе, сиз жердин ээси эмес болгондон кийин эмнеге айыл өкмөткө сиздер жиберип, айыл өкмөттөн мыйзамдуу аракеттерди күткөн жоксуздар? Бу жерде катта айыл өкмөткө жөнөт деген жери жок да. Жер кодексинде, жер мыйзамдарында түшүнүк кат деген түшүнүк барбы? Эми жер адреси, госрегистр турасыздар. Кайсыгы процесстө, соттоо, следствиедо, прокуратура, милицияда түшүнүк менен аныкталат да, ээси, доогер, жооп берүүчү дегендей. Анан жооп бериш керек да, кагаз жүзүндө. Сиздер мамлекеттик орган. Ооз эки жооп бериш керек. Жок, сиз мамлекеттик органда эң акимдин орун басары болуп атасыздар. Сиз жердин ээси сизби деп суроо берип атасыз, жок деп атасыз. Мыйзамдуу аракет деп эсептейбизби десек, аны да айтпай атасыз. Анан бул түшүнүк кат деген түшүнүк анда жер кодексинде каралганбы? Эми жер кодексинде каралбаса, анда биз ооз эки алышыбыз керек, ооз эки жооп беришибиз керекпи? Негизи эле сиздин алганга укугуңуз жок да. Эмнеге укугубуз жок? Жердин ээси эмессиз да сиз. Бизде 9 айыл өкмөт тургандан кийин, биз координациялап иш алып баргандан кийин, эгерде мыйзамды өтүш берип атса, анан айыл өкмөттү чакырып, жер адреси менен кадастрды чакырып туруп өтүп алга демекпиз. Жок, сиз ага чейин өтүшпейм деп атпайбы? Сиздин функцияңызда көрсөтүлгөнбү? Түшүнүк кат алып, сиздин азыркы могу аракетиңизди сиз кандай деп баалайсыз? Мен комиссиянын мүчөсү болгондон кийин, мына урматтуу аким, сиз комиссиянын мүчөсү болгондон кийин, кантип азыр сиздин ушул орун басарыңыз губернатордон келген катты монтип түшүнүк кат алып, өзүнүн жери эмес болсо, анан өзүнүн ыйгарым укугунда көрсөтүлбөсө, жер кодексинде түшүнүк кат деген түшүнүк өзү жок болуп атса, анан губернаторго сиздер монтип катка жоопту да даярдап коюпсуздар. Түшүнүк кат алып, мына биз моундай аракетти кылдык деп катты көрсөтүп атасыз мага. А бул мыйзамдуубу? Эртең губернатор ал катты көрүп сиздерге эмне деп айтат сиздерди? Бул жерде мындай да, Улукбек мырза. Областтан комиссия түзүлүп, жеринен такташтырып чыгып, анан эми ошо комиссиянын жыйынтыгы баягы облус прокуратурага жиберилиптир. Анан бизге жок, аны билебиз, баарыбыз айтып берди, аны толтура кайталадыңыздар. Мына кат боюнча чыгыш саны 47-97 боюнча администрацияга жиберип атат. Берсеңиз азыр мына чогуу эл окулук бул жерде жогорудагы кайрылуудагы маселени жеке көзөмөлгө алып, мыйзам чегинде жеринде кароону тапшырып,
жыйынтыгы боюнча маалыматты бизге билдиргиңиз. Мыйзам чегинде деген сөз турат. Кана мыйзам чегинде деп сурап атабыз. Мыйзам чегинде эми бул кишилер аткаруучу келген катты мына биринчи орун басарым өзү алып, ошол 3 кишини чакырып, түшүнүк катты эмнеси мен азыр көрүп атам деп жана айтпадымбы? Алып, катты кайра областка берип жаптыр мынеке. Эми булар баягы губернатор мен деле аткарамын. Бага кандай тапшырма берилсе, мыйзам чегинде аткарасыз да сиз. Ооба, мыйзам чегинде. Эми жердин ээси ким дегениңизге мен жана өзүм да айттым. Жер бул муниципалдык. Айыл өкмөттө, бизде администрацияда өзүбүздүн мындайча Неге түшүнүк кат алып отурасыздар анда, сиздердин жер эмес болсо? Чакырып алып бир ээсимин деген кишилерди, сиздер жерге тиешиңиздер жок болуп атса, неге түшүнүк кат алып, анан губернатордун көзүн боеп атканга жатат да могу? Жок, эми мен аны көргөнүм жок эди. Буларды келип, ошо жерди кайтарып бер дегенде, өткөндө кай жерде айтылган дедиңиздер, жана сиз айтып аттыңыз го, кайтарып беребиз деди. Түшүнүктүү агай. Мен сизге так эле суроого жооп алып алчы. Жок, кайтарып бер десе, булар могу жерде эмне деп жазганын мен окуганым деле жок. Айтып атпайбы? Башкалар кайтарып берсе, мен кайтарып берем деген түшүнүк катты колуна кармап отурат. Мен окуган. Жок, айтып бербейбиз сизге азыр. Эми эмне бул кандай бул аракетти эмне деп баалайсыз аким катары сиз? Орун басарымдын эмесинеби? Азыркы аракеттери эмне укат бул? Жок, эми бул жерде айыл өкмөткө катты жибериш керек болчу. Балким жибергендир, менин кабарым жок бул боюнча. Жок, азыр айтпайбы? Жиберген өзү жоопту даярдап коюп турган мына. Сиздер катыңызда жооп турат. Могу жоопсуздук экен, Жок. Кана жана жооп? Жок, мен тиякта. Жок, аны мен бул жак комиссияныкын. Жок, азыр эмне деп айтасыз эми? Бул орун басарыңыздын чү дегенде эле мыйзамды теп эле одоноп. Эми бул ички өзүбүз териштирүү кылабыз. Мен тактайынчы биринчи. Жок, азыркы туурабы ушул аракет? Эми губернатордун тапшырмасы. Ошо катта териштирип жеринен дегенден кийин эми бул жерде түшүнүк кат алба деген нерсе көрсөтүлгөн жок. Жалпы ушу комиссиянын мынеки могу жерде жазылып. Сиздер губернатор сиздерди моундай кыл деп түшүнүк кат ал деген жок да. Сиздерге мыйзам чегинде деп атат. А сиздердин аракетиңиздер мыйзам чегинде болбой атпайбы? Мыйзам чегиде эле бул жерде бирөө. Кайсы мыйзамды андай көрсөтүп бериңиздер анда? Жок, мен айттым го сизге, бирөө бирдекесин тартып алганыбыз жок. Же барып басып алганыбыз жок. Мен сиз жана көрсөткөнүңүздү Бакынакеге дагы айттым мен. Бул боюнча маалыматты мага келелик, жок болчу. Түшүнүктүү агай, эми азыр ток көтөрүп эле жооп алып алалычы. Бул аракет эмне кыласыз эми? Аким катары эмне деп жооп бересиз? Азыркы мыйзамсыз жоруктарга. Эгер мыйзам бузуулар болсо, анда ичара териштирип, жыйынтык чыгарып. Жок, мыйзам бузуубу азыркы? Азыр мен териштирип айта албайм. Балким айыл өкмөткө кат кетти. Сиздердин положенияда көрсөтүлгөнбү анда? Эмне тууралуу? Азыркы процедуралар, ушундайларды кыла бересиздерби? Жок, бул губернатор мыйзам чара көргүлө десе сиздер урду соктуп эле кете береби баары? Жок, бул жерде жеринен териштирип, мынеке тапшырма коюлуп атат. Жыйынтыгы боюнча маалыматты бергиле. Сиздер түшүнүк катты колуңуздан кармап отурасыздар. Ошол түшүнүк кат жазып алганыңыздар мыйзамдуубу деп сизге так эле суроо берип атабыз. Мен аны жасаганым жок, анын боюнча маалыматым да жок болчу. Түшүнүктүү. Анда жер боюнча комиссиянын төрагасы урматтуу. Сиз көрдүңүз, азыр мына жерде мындай урду сокту менен кетип аткандыгы деп эсептейбиз да, мына чынбы? Мүчүлүштөр бар. Азыркы аракет туурабы тура эмеспи? Мүчүлүштөр бар. Азыркы аракеттерди эми ички териштирүү жүргүзүш керек бул боюнча. Тийиштүү адамдар жооптуу чарасын тартып. Жок, азыркы аракет мыйзамдуубу? Азыркы аракетти мен так кесе айтсам мүчүлүштүк бар. Мүчүлүштүк кеткен сиздерден. Азыр себеби дегенде айыл өкмөт өзү да жок болуп атат бул жерде. Мен айыл өкмөттү да көрө албай атам биринчиден. Жогорку кеңеш иш сапары менен кетти. Иш сапары менен жүрүп атат. Анын ордунда ким? Жооптуу катчы барбы? Жооптуу катчы бар. Чакырыласың. Жооптуу катчы чакырсаңыздар. Ушул боюнча да бир азыр эметип болду, эми маселе көтөрүлүп калды. Ал кабардар бекен. Анан азыр бул боюнча өтөлү, анан кийинки аракетке эмне кылабыз деген суроого. Азыр бул туура эмес да. Бул мунун негизинде иш алып барылыш керек болчу да негизи. Бунун негизинде комиссия прокуратурага өтүш берип атпайбы? Анда эмнеге кат жиберип атат анда сиздерге? Мыйзамдуулугунан жыйынтыгы чыгыш керек эле да. Анда жибермек эмес да губернатор сиздерге могу. Бул жерде сиздерге дагы бир түшүндүрүп коеюн. Бул жерде арыз жана процесске катышкан Турдубаев Карабек өзү ал бул жерде
жерди ыктыярды өткүзүп берем деп айткан сөзү бар. Ал протоколго да түшкөн, корутундусунда да бар. Ошол боюнча эле иш алып барышыңыздар керек. Жоопту катышкан тактап алалы. Бир отуруш алсак. Жок, бул жерге эле отуруп эле айтып берип койбойсузбу сиз кыскача эле? Жоопту катышкан катары. Сиз бул жерде өзүңүз таанышып койдуңуз? Сапаралиева Мырзайым Анасхановна, Бакат аэропортунун жоопту катчысы. Азыр айыл өкмөт иш сапары менен кеткен турбайбы, э? Ордуна сиз да азыр жок, э? Сиз бул жерде бул карт менен таанышыңыз барбы? Ушул келди эле сиздерге жөнөтүлдү эле. Администрациянын сиздерге келди эле бул 124-контур боюнча өз жерин ыктыярды өткүзүп берүү боюнча маселе каралып атат да бул жерде. Ошол боюнча кабарыңыз барбы? Мен ал боюнча маалыматты жана жер адис Өмүралиев Аскытка дайындап ошого неметип кеткен да өкмөт үчүн мен маалымат менен айта албайм. Маалыматыңыздар бар, э, бүгүнкү күндө. Кандай иш-чара көрдүңүздөр энди? Тийиштүү иш-чараларды көрдүңүздөр? Тийиштүү иш-чара боюнча ошо Өмүралиев Аскат Кагаз келдик. Асан Берембек. Бул кагазды администрация жиберген эмес турбайбы анда? Администрациядан эле калып кетти бул катыңыздар. Сиздерге бул катты сиз кабарым бар дедиңиз го? Жок, мен 124-контур боюнча айттым да. Мен катты тиги жилопроизводитель. Кат боюнча эч кандай эме жок, сиздер кат бүгүнкү күндө келген жок кат, э? Жилопроизводителин тактап берейин ошолорго. Тактабаңыз ошол маселе. Азыр жок, бул айлык өкмөтүнүн өкүлү айтып атпайбы? Жок деп атпайбы? Келелик. Эми аны издештин кереги жок, жокка. Кереги жок, анда жок экен. Анда убакыт өткүзбөлү, анда жок экен, анда кандай. Анда айыл өкмөт катары сиз азыр бул жерде милдетин аткарасыз. Анда азыр бул жерде комиссияга сиздин түздөн тиешеңиз бар экен анда азыр. Могу жерде комиссиянын төрагасы отурат, жалпы комиссиянын мүчөлөрүнүн бар. Комиссиянын отурумунда четко жазып берип атат. Мен кыскача окуп коеюн. УКМКнын өкүлү Бейшембековго жазып берген түшүнүк каты менен жана жыйындын жүрүшүндө өзү берген көрсөтмөсүнүн негизинде аныкталды деп атат. Мындан тышкары Турдубаев 94-жылы Победа колхоз бөлүмүндө өзүнүн үй бүлөсүнө 8 га жер, так бул жерлерди айттыптыр. Анан кийин мониторингдин жүрүшүндө Турдубаев 124-контурдан өзүнө 1 га жер аянтын комиссиянын чечими жок токтом жазып менчикке чыгарып алгандыгы жана ал 1 га жер аянтын өзү макулдугу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүгө даяр экендигин билдирди деп. Бул официалдуу чечим бул. Бул комиссиянын корутундусу. Бул жөн кагаз эмес. Бул кагаз мыйзамдуу кагаз деп эсептелет да. Эми мына ушул көрсөтмөсүнүн негизинде азыр губернатор кат жибериптир. Мыйзам чегинде чара көрүп аракеттерди жүргүзгүлө деп. Эми жергиликтүү бийлик, аким, анын астында ушул айыл өкмөт катары кийинки процедура кандай болот? Эмнеден баштайсыздар? Качан могул өзү макулдук берип атат могу жакта көрсөтмөдө? Ушунун негизинде кандай процедураларды алып барып, жерди айыл өкмөттүн балансына качан аласыздар деген суроо. Менин курсе болуп эме болбагандан кийин өкмөт келгенде өзү эметет да. Сиз милдетин аткарып атасыз да? Ооба, милдетин аткарып атам ба, бирок 124 менен аябай эме вникать этип курсе болгон жокмун да. Жер адистер. Сиз негизи вникать этип курсе болушуңуз керек да. Кандай болот эми? Кечиресиздер, берди мындай да, уруксатпы? Берди мына сиз айтып кеттиңиз. Көрсөтмөсү менен деп, көрсөтмөсү менен иш болбойт да. Берди кол жазма керек. Келип туруп өзү собственностьта арыз жазыш керек. Бул мен отурумда мен да бар болчумун. Ар жерде ал айткан. Эгер ошол жерде контурдагы элдин баары отказ кылса, мен да отказ кылам деп мен да уккам. Жок, мен уккам деп атам да, уккам. Ошол жерде жыйында Карабаев, бизге мындай айтканы башка, анан ошол арыз жазганы бул башка маселе да. Эгер айыл өкмөткө келип, мына мен өткөрүп бердим деп арыз жазып каттатса, анан айыл өкмөтү иш алып барыш керек болчу. Эгер бир жерден эле айтып коюп туруп, анан кийин эртеси күнү кандай жыйынтык кылат, ал уже башка маселе да. Анан бул азыр ушинтип көрсөтүлдү эле деп, тиги айтты эле деген менен анан иш алып барыш болбойт да. Биз сиздин оюңузга кошулабыз, колдойбуз. Бирок процедура деген бар да. Процедура бар. Бул жерде мамлекеттен айлык алып отурат адамдар. Айыл өкмөтү анын башында. Губернатордон кат келип атат, мыйзам чегинде чара көрүп, тийиштүү аракеттер жасагыла жана бизге жооп бергиле деп атат.
мыйзам чегинде аракеттер кандай болуп жүрүш керек? Азыр ушул сиз эми өзүңүздүн функцияңызга тиешелүү суроолорго жооп бериңиз. Ал сиз айлык өкмөт эмессиз да. Сиз айлык өкмөт эмессиз. Сиз мамлекеттик каттоо кызматындасыз. Сиз бул жакта кайсы бир тарапка кызык же кайсы бир тарапты колдогонго сизде мындай мамлекеттик кызмат жол бербейт сизге. Туура. Азыр сиз өзүңүзгө тиешелүү жагына эле жооп бериңиз. Же жактоочу эмессиз да, чынбы? Жок, болду да. Анда муну жерде кагазда турат. Анан бул комиссиянын чечиминде ал Карабаевдин бир дагы отказ жөнүндө кагазы жок экен. Мен көрсөтмөмдөн баш тартам дегенчи. Анан ошого карата бир мыйзамдуу аракеттерди көрүп берсеңиздер деген максатта ошол эми мамлекетке бир эле киши жанталашып чуркабастан тескерисинче айыл өкмөт ушул жерде кызыктар болуп, айыл өкмөт ушунун баарысын уюштуруп, айыл өкмөт жерди өзүнүн балансына алганга аракет кылыш керек эле да. Кайсы бир мурдагы чиновниктер, шулуундар жерлерди гектарлап алып, анан аягында монтип ар нерсенин башын көрсөтпөстөнчү. Сиздер чуркашыңыздар керек могу боюнчачы. Анан могу жерде көрсөтмөдө да турат так. Мыйзамдуу аракеттерди көрүп бериңиздер. Кандай аракеттер жүрөт? Качан жүрөт? Ошону эле. Өкмөт башчы келсин. Мен эми комиссияга иш кеткесине катышпасам, аны түптүр эле азыр мындай чара көрө алабыз, мынтебиз деп айта албайм да. Аны эртең өкмөт башчы келсе, Аким кандай дейсиң? Кантип аракет көрүп бересиздер мына? Мыйзамдуу аракет. Бул эми тиги областтан келген эме кат боюнча мен териштирейин, айылда келсен азыр барып жумушумдан да тактайм, балким айыл өкмөткө кат түшүлгөндүр. Кат келбептир да. Мына айылда коюптар. Баарыбыз эле мындай чыкканда жок. Киран сайт. Жок, эми сиз айыл өкмөт башчы эмессиз. Сиз жер адиссиз, туурабы? Эми баарыбыз эле баягы колумда барбы жок, бул квитанция дегендей эле сөз кылбайлы да санакей. Сиз өзүңүз жер адиссиз. Бул боюнча макулдук берсе берем деди дегенди бул кишилер чакырып туруп жанагы эмне деп түшүнүк жазган, ал отказный жазып азыр айтып атат. Мага үй бүлө мүчөлөр 8 жан макул эмес. Мындай кылыш керек болчу. Мына комиссия мүчөлөрү могу жерде турастар. Айыл өкмөт деле кимдер ошо тиешелүү эмелерин бүт баардыгы кошулуп могу жерде мынакей чакырып комиссиянын корутундусу моундай болуп атат деп анан ошо жер ээлерин чакырып туруп эми силер жерди кайтарып бергиле, бир мындай ынтымакка келели. Канча жылдан бери, 15 жылдан бери соттошуп монтип жүрөбүз. Азыр мындай болуш керек эле. Менин оюмча азыр сиздер муну айыл өкмөт отказ кылса отказ деген жообун алып, анан муну корутундуда комиссиянын чечиминде берген көрсөтмөсүн аны дагы алып, экөөсүнө укуктук баа бергиле. Комиссияда монтип макулмун деп атат. Биз процедураны баштаганда бербейм деп баш тартып атат. Ушул аракеттеринде мыйзам бузуу барбы жокпу? Аныктап бергиле деп туруп, сиздер кайра укук коргоо органдарына беришиңиздер керек болчу. Укук коргоо органдары тергөөнүн негизинде аны өз процедурасын жүргүзө бермек. Азыр ошондой кылбайсыздарбы? Кандай болот эми бул? Төрага катары кандай кылып жыйынтыктайбыз эми? Жыйынтыгы эмне болот? Жыйынтыктуу кайра ушуну токтотпостон улантыш керек. Муну кайра сиздер иш алып барышыңыздар, тез арада иш алып барышыңыздар керек. Сиздерди көзөмөлгө алышыңыз керек, сизден сураңычы. Бул болсо бул азыр бүгүнкү күндө чечилип калган маселе болуп калды. Бирок тез арада муну кайра көзөмөлгө алып иш алып барсаңыз деп сизден сураган келем да. Муну мыйзамдуу деп тааныбайбыз да. Мунусунун азыр мүчүлүктөр бар экен, анан ал жанагы өзүнүн процедурасы менен өтсүн. Сиз туура айтып кеттиңиз, баса белгилеп. Ар бир өзүнүн процедурасы бар. Эгерде жанагындай баш тарта турган болсо, анын баш тарткан себебин аныкташ керек. Эмне себептен, кандай себеп менен? Анткени бир туруп туруп макулдап атат, бир туруп жок деп атат. Ошондуктан кайрадан сиздер коргоо органына беришиңер керек. Анан издеп чыгыш керек да. Билтейген областын деңгээлдеги комиссияда комиссияны алдап койгондугу жөнүндө укуктук баа берилет, буга сөзсүз түрдө берилет ага. Ал боюнча биз мисалы үчүн ал немеде жокпуз да, кантип биз мисалы үчүн ошо Турдубаев тиги сизге мен түшүндүрүп кетейин, уруксат берсеңиз. Сизге ошол учурда эле айттым эле сизге. Сиз атайын арыз менен кайрылсаңыз, сиздики да каралат өзүнчө. Сиз өзүнчө арыз менен кайрылсаңыз деп айткам. Ошондо эле сиз түшүндүм дегенсиз да. Бүгүн да ушул сурооңузду кайталап жатасыз. комиссия барганда токтоп калбадыңызбы? Жок, жок, сиз бул иш каралды, бул иш боюнча арыз менен каралды. Биз арыздан тышкары кете албайбыз. Эми сиз өзүңүзчө арыз кайрылыңыз, сиздин арызыңыз менен да иш алып барылат. Ал боюнча мен комментарий бере албайм. Сизге укук милдетиңизди гана түшүндүрө алам. Мен да бир сөз койсом уруксат кой. Ушул
мынакей ушул комиссия жактында эле отурум болду. Комиссияга мынакей акимдин орун басары Качиев Эшим Макулбеков өзү катышты. Анан ар бир мекеме уюмдардан, УКМКдан, УВДдан, Ресатек инспекциядан бардык мекеменин жетекчилери катышты да. Эми булар ушунча баарын кылдаттык менен, баарын бирден кагаз менен, документ менен мыйзам чегинде иш алып барып туруп, анан баарын аныктап чыкты дагы. Ошол жерге Турдубаев Карабек өзү келип катышты. Акыркы отурумга. Өзү келип катышып, анан ушул жерде мен өткөрүп берүүгө даярмын. Мен бул токтомду комиссиянын чечими жок чыгаргам деп мойнуна алып, ал боюнча видео фиксация жүрдү. Андан тышкары УКМКнын өкүлүнө Бешекеев Давлан дегенге комиссиянын чечими жок, мен бул токтомду өзүм чыгарып алам деп жазып берген кагазы өзүнүн түшүндүрмөсү колунда турат. Эми ушунча комиссия 3 ай отурум кылып, бул жөн эле мындай көчөдөн келген адамдар эмес, мисалы баары жетекчилер, колдорун коюп атат баары. Ушунун баары аныкталды. Андан кайта келип алып туруп, ошону аткарылсын деген чечим жыйынтык чыгарып берип атса, анан бул акимдин орун басары комиссия өзү катышып келип туруп, анан мен 30-сунда ал кишини чакырып колунан түшүнүк алып алдым деп коюп кайра тескери ишти бурмалап отурганы, анан аныктаманы эч кимге, акимге дагы билдирбей, 24-күндө келген губернатордун жолдомосун айыл өкмөткө да билдирбей, өздөрү эле отуруп эле өзүнчө эле бир иш алып барып атканы, бул жашырып жаап, мындай айтканда өзүнүн бир мындай бияка мамлекетке туура эмес жол менен, туура эмес кылмышты жашырууга деле жаткан окшойт бул. Андан тышкары биз ушул комиссияда отурум болуп турган убакта мынакей баардык кагазды, документти, факты менен гана берип, мынакей далилдеп бердик. Картасы, читеби бүт аныкталды. Бүгүнкү күндө бул иш жалаң гана аткарылыш керек болду. Анан мен тигини чакырды элем, анан кайта буну чакырдым элем деген сөздөр ал жөн эле мындай жасалма, анын баары аткарылыш керек мунун баары. Бардык эселер күнүмдүк талаш татыш болгон менен акыры ушул жерден бир арттан суу ичип атабыз. Бул мыйзамсыз иштер баары ордуна келет. Кайка секирсек делечи, мына Алгынбай Токтаралиевич өзү юрист, юристпин деген экөөбүз таанышканда, мынакей азыр бул Эшимдин менин оюмча мыйзамды билбей жатабы деп ойлонуп кетип атам. Азыр өзүмдүн бул ишим мнением. Бул жерде силерде губернатор силерге мыйзам чегинде карагыла деген берип атканы бош. Бул жерде бирөөлөр эмнеге бизде биз прокуратурасы эле өз макулдук бербедик беле комиссияда деген үчүн силерден өтүп атат. Бирок ошону силер кайра менин түшүнүгүм боюнча калкалап иш кылбай, мынакей сагын көп жердеги биздин государство соттошо эле жүрөсүңөр, мыйзам жакшы билесиңер, бизге ичинде кухняны айтып атасың. Андай экен мына бул жерде комиссия түзүп, айыл өкмөт чакырып, сен келип, бул келип, ал дагы гипразем сап, акимди өзүнө отурсап, юрист жашнакаатынан бересизби, бербейсизби деп ушуну келиштирип койсоңор болот эле да. Андан кийин эле баарын чогултуп алып эле бир-эки кишини бөкөчө кылбай. Бул чынында биз жооптуу кеңешке барганда бул силердин эмес, бул айыл өкмөтүнүн святой жумушу, айыл өкмөт эмне отурду деген да. Түшүнүктүү. Эми кандай тапсырма бересиз? Бул жерден эми мыйзам чегинде кайра иш алып барыңыздар. Баса билдирип кетейин дагы да болсо мыйзам чегинде дегенде ушуну көңүл бурсаңыздар ушул сөзгө. Мыйзам чегинде деген мыйзамдын рамках закона деп коет, бул мыйзамдан ашпаган ичинде иш алып барыңыздар. Өзүнүн сурогунан ашпаңыздар, суроо да бар. Мына бүгүнкү күндө кайра силерге жаңыланып атат. Эми ушуну жана кеткен мүчүлүктөрдү дагы ал өзүңүзчө иш жүргүзөсүздөр деп ойлойм ал боюнча. Тийиштүү кишилерге маалыматын берип койсоңуздар. Качан жыйынтыгын алса болот? Эми негизи бул жарандардын кайрылуулары боюнча мыйзамда билесиздер, 14 күндө каралыш керек. 14 күн ичинде карасаңыздар, ошол 14 күн болобу? 14 күн эми мыйзам боюнча 14 күн берели. Бирок эми 14 күндүккө такабай эле кылса болсо керек эми бул. Эми эртелетсе жакшы. Баарыбыз мыйзам чегинде алып барабыз. Мөөнөт өтүп атат мынакей. Жок, мөөнөт өтүп атат. Бул боюнча өзүнчө териштирүү жүрөтүн болуп калды, ички териштирүүчү. Кимден кетти ал боюнча. Кайра бул боюнча кайра берилип, айыл өкмөт иш алып барыш керек кайра. Анан төрага катары, мына аким катары бул жакта ушундай балким кылмышты жашыруу аракеттери, кайсы бир күчтөрдүн, кайсы бир кызыктар тараптардын аракеттеринен балким ушундай жылбай атты, балким ушундай кийлигишүүлөр негизинде ушундай көйгөйлөр жаралып ататтыр. Жалпы мындай кызматтык териштирүү жүргүзүп чара көрсөңүздөр болот да бул боюнча. Бирок ушуну айтып атам, ички териштирүүдөн ушу кызматтык териштирүү болуп дедик бул. Ушу кызматтык териштирүүлөр ичинен буйрук кабыл аласызбы, кандай кыласыз, жүргүзүп коебуз. Бул боюнча мен кыскача айтып кетсем,
Сіз азыр кейбір қызықтар тарапты отпайсыз ба? Арыздың негізінде областан комиссия түзілген. Областа эми жер боюнча деп менин биринчи орунбасарым Мамбетов Сейдмареде. Ага ишеним көрсөтпөйбүз деп Бакын аке, ким бирөөлөр тараптан аны качып болгон. Комиссия түзгөндө? Ооба, комиссия түзгөндө. Мен кабарым бар да, баягы эме болгондо. Туура айтып. Кабарым бар, себеби мен бир отурумда отуруп калганмын да. Азыр эми мен ушуну жана айтпадымбы? Балким азыр айта албаймын. Кээ бир тарап баягындай заблуждение салышы мүмкүн, кызыктар тарап болчу. Мен туурасында бая сиздерге айттым. Бир күнү Бакын аке айтканда эле мен чалкандан түшкөн, бул кортунду мага келе элек. Балким мен ойлодум, бул эми атайын комиссия иштеп чыккандан кийин бизге тиешеси жоктур деген да ой кеткен да. А бүгүн өзүм көрүп, азыр менеке мындайча айтканда таң калып атасыз. Таң калыштуу болду. Буну биз тез арада ичинде өзүбүз иликтеп, анан мыйзам чегиде чара да колдонулат дейм. О эмени эң негизи комиссиянын кортундусун ишке ашыруу максат. Бул оюнчук кагаз эмес да, бул 3 ай укук коргоо органдары, администрация, болгон мамлекеттик органдардын баары иштесе. Анан келип эле айыл өкмөткө келгенден кийин бул бир чырнайөк болуп калыптыр да азырчы. Бул эми баягы комиссиянын чоң мээнети, кайта отурун, таласта отурушуп атты, бул жерге выезд кылып келип аттыңыздар. Мен кабарым бар бул жерлер боюнча президенттин, УКМКнын төрагасынын саясатын көрүп атасыздар, кандай болуп атат, кандай аракеттер кетип атат. Анан бул жактагы сиздер кызыктар болуп жардам беришиңиздер керек. Биз кызыктарбыз. Мен мына башыдан бери эле мынеке Бакын аке деле канча чогуу эме кылып жүрдүк. Акырында келип бул жерде ошо силовой эмелерден. Бул эми республикалык деңгээлге чыккан, Кыргызстан боюнча кайсы жерге барбайды? Бая таластагы жерлер, мафия, чиновниктер басып алган жерлер деп. Бүт бул резонанс болгон эме да 600 000 киши көрүп тур ушул буга чейинки берүүнү. Анан эми ошолор дагы күтүп атат да, кандай жыйынтык менен бүтөт экен ушул жер депчи. Ошого ошонун жообун күткөнү келгенбиз сиздерге. Рахмат анда. Сизге рахмат. Чыгармачылык ийгилик кылайын. Мурдакы айыл өкмөтүнүн иниси экенсиз. Сиздеги айта турган чындыкты, сиздеги жүйөлөр, аргумент, фактыларыңызды дагы көрөрмандарга көрсөтүп Улукбек, мен сени телевизордон көрүп жүрөм. Жакшы эме катары, журналист катары. Дайыма көрүп, ошо бала дайыма чындыкты кылат деп, даже биз ушул жердеги жанагы жер алгандар баары чогултуп сени алып келели дегенбиз ушул жерге. Өзүбүз чындык үчүнчү. Биз да Кудай түрүбүз. Мен 66-га чыктым. Аты жөнүңүздү? Турдубаев Муктарбек Аронович, 1958-жылкымын. 66-га кеттим. Мен бирөөнү алып кайтып, бирөөнүн бирдекесин алган адам эмесмин. Мен туура жүргөн. Бетин айтам, нормалыш кылдыучу. Оноголордун баары качып атканын баары чындыкты коркуп качышат нетипчи. Анан жер боюнча айтсаңыз да. Жер боюнча бу жерде менин үлүшүм бар. Анткени бизде бир тууган болуп чыкканбыз. Түшүнүктүү агай, сиздин үлүштү сураган жок. Мен ошол жердин мыйзамдуу сиздерде кандай аргументтериңиздер бар? Эмнеге таянып атасыздар? Бул жер как положено алынган, айыл өкмөттөр, жер адистер баары айтты. Бүттүк айтты. Анан булар илгери 2005-жылы декабрда мен агам айыл өкмөт болгон. Ага чейин Казакбаевдин агасы айыл өкмөт болуп турганда булар 10 жыл мурун аренда карашып жүргөн. Анан мен агам келген алып койгон. Анан ар кимдер алып жүрүп, анан биз 2 гектар жер жетпей жүрдүк. Анан 1 гектарын ошол жерден алдык. Бирөөгүн жогору жактан алдык. Анан бул ошол убакта депутат болуп 12-жылы. Ушу жер жагына мен болуп иштеп алып, ушундай мыйзам бузууларды жасаганда, анан элден акча алган. Бүт. Анын факты жок, агырды алып берем депчи. Анан жер боюнча кандай далилдериңиздер бар? Мыйзамдуу как положено алганбыз. Бирөөдүн биз сотук жерин алган эмеспиз. Мына мен куттуу айыл өкмөттө турам. Анан сизге азыр комиссиянын отурумунда 3 ай комиссия чечим кабыл алып, ал жерде бир катар фактыларды аныктадык деп атат. Ал фактыларны биз окуп карап чыкканыбызда, ал жерде сиздин агаңыз мурдакы айыл өкмөт көрсөтмө берип атат. Мен бул жерлерди алгандыгым, өзүм мыйзамсыз кол койгондугум, мыйзамсыз чечим чыгаргандыгым тууралуу
маселелерди эске алып, жерди айыл өкмөттүн балансына өткөзүп берүүгө даярмын деп атат. Андай сөз болгон жок. Ал айткан. Мен катышкам. Ал мен неге тиги чечимде анда башкача? Жок, чечимде аналар туура эмес жазышкан. Анычы бул жерди мен да берейин дегенбиз. Эгер ошол катарда жанагы сап илгери колхоз болуп турганда ошага өзүнчө бир огород болот, тилинет дегенде узун көчө болот деп. Эгер дедик биз ошол этек жагы бәрін берсе биз жөнүнө тышып кетебиз, беребиз. Балдар бала чак үчүн. Сиздер азыр таянгандыгыңыздар башкалар да берсин. Жок, биз беребиз. Ошо этегин алсын, биз бирөө каршы болбойбуз. Мен дагы бир туугандарым да агро tutsun. Эми сиздердин чындыкты дагы, сиздер тараптын дагы пикирди кошушум керек, ошондуктан сизге микрофон сунуп аткандарым да. Айта турган сөзүңүз бүттү да? Жок, бүт элек. Анан кийин булардын калпы жасалган жанагы картасы ал долбоор карта. Кече айттым го, 452 айыл өкмөт иштебеген 95 карта менен 91 жылы 452 айыл өкмөт иштейт. Булар 95 жыл картаны алышып алып, мурунку депутат Бокоев аркылуу алдык деп мурун ушинтип айтып жүрчү. Анан кийин эми мен өзүм алдым деп калп айтып жүрү. Эми мен прокуратурага жаздым. Ушунун мыйзамдуулугун таап берилди. Кыргызстан боюнча иштебеген карта бир эле Бакаятага иштейт. Ал деген өкмөттүн токтому менен башка чаралар менен иштейт да. Анын өздөрү барып иштейт. Булар ушундай менен кузук иштер менен жүрүп атат да. Сен жакшы жигитсиң, мындай адамдарга кошулашың керек. Анан өткөндө биз кайсы бир тарапты, кайсы бир адамдар кошулбайбыз. Биз мыйзам тарабындабыз да. Биринчи жолу журналист келген, жанагы чачтармал бала кем эле? Билбейт кем, эмне боюнча? Ушу боюнча тартып, ал өзү кечирим сурап кеткен. Мен мындай быкчыкын билбейт экен, мен туура эмес келип алыптырмын деп. Мына акимден дагы бәрінен кечирим сурап кеткен. Рахмат. Мен Менен келип мына чалымды өлүп калды. Айтыңыз апам. Материальный ушерб болгон үчүн мына өлдү, мен чалым өлүп калды жүрөгүнөн. Аты жөнүңүз? Мен Чолдоновдун кемпиримин. Кайсы? Жана жер боюнчабы? Жер боюнча. Эсиздерби? Эсим бирөө мен мына 1 гектар. Биз мына ушул жылдан бери билем, мен канча жылдан бери келе атам, ушулар келе атат, мына өлүп калдым мен. Мен өлтүрөйүн дешип атат ошот. Мен барып үй жайымды көрбөчү, мен андай деле чиновник эмесмин, мен деле карапайым кишим. Бизден тартып алып кайра бирөөгө берели деп атабы. Жок, ал мыйзамды өтүп эле сиздерге. Мыйзамды кактардым эле, эмне 38 соттуктан алган. Комиссиянын чечими чыгып атпайбы мыйзам иштеп? Чыгарса чыгарып атыр да, ошол убакта элдин баары ушу комиссиянын мыйзам чегинде иштеген да, эми баары жаман болуп эле. Мен бир чиновник же бизнесмен эмесмин да, айланайын. Мен 3-4 балам бар, баламдын. Мен ошол оокаттан кантип сатып алдыңыз эле аны? Кантип сатып алдыңыз эле? Сатып алган эмесмин мен. Үлүшмө жетпей калган. Айыл өкмөт берди беле? Айыл өкмөт берген. Жана Карабаев. Карабаев эми ана мурунда алган жетпей калган 15 соттуктарыбызга берген. Карабаев эчтеке эмес, ана айыл өкмөт кылган. Мен вообще эчтекем жок бу жерде. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бакай Ата районундагы Бакай Ата айыл өкмөтүнүн кеңсесиндеги жыйынды жыйынтыктадык. Мунун жыйынтыгы менен бир катар ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кайрадан бул ишти кайрап, мыйзам чегинде, мыйзам алкаганда иш алып барары тууралуу бир катар тапшырмаларды беришти. Эми анын жыйынтыгы кандай болот, аны дагы сиздерге буюрса көрсөтөбүз. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Талас облусунун прокуратурасына келдик. Иштин баары дал ушул прокуратурада экен азыр. Кандай процесстер кетип атат, эмнелер кетип атат? Чогуу сурайбыз өзүңүздөр. Саламатсыздар. Нече болсакчыбы? Жаңыдан дагы таанышып коелу. Жайында жазында келип эле. Ооба. Ушул эле вопрос менен. Сиздин атыңыз Муназбеков Батыркул, прокурордун орун басары. Талас облусунда. Талас облусунун орун басары. Батыркул мырза, биз өзүңүз билгендей 124-контур боюнча буга чейин көтөрүп кеткенбиз. Ошол учурдагы прокурор Кашкарова өзү дагы күбө болгон. Ошондо сиз да катыштыңыз эле. Бүгүнкү күндө эмне жыйынтык чыгып, эмнелер аныкталып, процесс эмнеде? Бул вопрос боюнча материалдардын баардыгы ГКМ өткөзүлгөн, улуттук коопсуздугуна. Ошондо эле сиздер келип кеткенден жанагы арыз жазган да, аппарат президент арыз жазып, ал боюнча комиссия түзүлүп,
текшерип ошондо биз материалдын баардыгын бул боюнча 124-кө байланышкан нерсени биз кылмыш козгоодон баш тартуу токтомун жокко чыгарып кошумча текшерүү үчүн улуттук коопсуздук өтүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө ушул маселе боюнча улуттук коопсуздук кызматтарынын текшерүү иштери жүрүп атат. Ошол учурда биз келип президенттин өкүлү чечим чыгарып текшерүү үчүн кайрадан комиссия түзүүнү дагы. Комиссия түзүлгөн, комиссиянын корутундусу дагы ошол жакка жөнөтүлдү. Качан? Азыр балдар карап көрсүн. Кечеги барып келдик, прокуратурада турбай атыш. Биз алып берин алып туруп, алар менин эсимде жок азыр биздин балам кезин алар кылмыш козгоодон баш тарткан да. Ошол токтомду жокко чыгарып кайра жөнөтүп да текшеримге. Азыр кимди күтүп атасыз? Сиздин жаныңызга кетип калды, билбейм. Жок. Сиздердеги документтерди көрөлү? Бизде документ жок, бизде документ бар КМБДда. Корутунду эмне? Жана эмени элиз бар, жана эмени качан жөнөттү материалды? Мынакей. Бешинде атмен алганбыз. Атмен бешинде жөнөткөн КМБД. Бешинде качан? Ушул айдын бул. Жанагы эме Межөнүстүн группа түзүлгөн бул боюнча. Группа түзүп, ошолор чечим чыгарышып, КМБнын сотрудниктери текшерип, кылмыш ишин козгоодон баш тартып чыгарган мынтекимен. Биз мыйзамдуулугун окуп бешинде кайра. Бузуп кайра жөнөттү. Ушул айда. Бузуп кайра КМБ жөнөттү. Коррупция беренесинде эки момент, эки акыбал аныкталганда коррупция болуп аталат да, Биринчисинде сайт окуп өткөн жогорку частьтан турат. Эки частьтан турат. Бирөөсү атайын уюшулуп бир эмес бир нече мамлекеттик орган, мамлекеттик кызматкерлери мисалы үчүн ишке аралашыш керек. Экинчиси мамлекетке ущерб келиш керек, чыгым келиш керек. Мына ушул экөөсүндө экөөсү аныкталса, демек коррупция статьясына жатып атат, чынбы? Ушундай фактылар менен. Эми муну ушул коррупция беренесине ылайыкпы, ылайык эмеспи деген ойду айткыбыз келип атат да. Бул кайсы? Мисалы үчүн бир айыл өкмөт ошол мезгилдеги өзүнө өзү токтом чыгарып алдым деп атат. Ага госрегистр каттап берип атат. Архитектор аныктама берип атат. Чечим чыгарып берип атат. Демек, муну бир айыл өкмөт жерди өзүнө чыгарып алышына бир өзү эмес, бир нече мамлекеттик органдар аралашып атат. Архитектор, госрегистр болуп, баш болуп. Экинчиси чыгым, коррупция беренесиндеги чыгымга канча бүгүн ошол жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин мамлекетке ущерб келиши мүмкүн. Аны тергөөчү аныктап чыгыш керек. Сөзсүз түрдө бул жерде ущерб бар. Мамлекеттин жерин өзүнө пайдаланып, мамлекетке зыян алып келгендиги тууралуу. Демек, муну коррупция беренесине алып баратса толук негиз дагы фактыларда жетиштүү эле болот го. Бул сиздин оюңуз. Бул менин оюм. Эми айтып берейин. Бул боюнча соттордун чечимдери бүгүнкү күндө мыйзам күчүндө. Аны эч ким жокко чыгарар эмес. Кайсын? Ушул 124-контур боюнча. Ал боюнча Верховный соттун чечими бар. Биринчи ошол жокко чыккандан кийин анан сеткан нерсе болот да. Жок, соттун чечими жөнүндө сөз кылган жок. Жок, сот бул ушу болгон нерсени мыйзамда таап берген. Булар ушул вопрос боюнча эле мыйзамсыз берилген, айыл өкмөтү чыгарып алган деп туруп сотко кайрылышкан. Бул менен Верховныйга чейин барышкан. Ал сот чечими бүгүнкү күндө күчүндө турат. Ал киши бүгүнкү күндө жер менен өтүш берүүгө даярмын деген, ал башка сөз. А бул убагында прокуратура да барып берген, мына арты сотулган арыз эзелер өздөрү да барып берген, соттон булар Верховный чунтулган. Бул бир жолу эмес, эки жолу барып беришкен. Анан сот отурасызбы, айтып бүтөйүн. Мен сиздер сөзүн бул отурам мен. Анан соттон бүгүнкү күндө чечими мыйзам күчүнө турса, өз ойлосоңуз, сот буларды алган мыйзамды таап берип атса, анан ал киши да мүмкүн бүгүнкү күндө булар менен бир ай жашап мүмкүн урушкусу келбей мүмкүн эмеге барып аткандыр. Өтүп берейин мен, тынч жашайын деп. Мүмкүн мен ошондой болгондур, мен билбейм арызын. Комиссияда айтып сиздерге жогоруда. Жок, окуп бербедиңизби? Комиссияда өзү жерден баш тартканга даярмын деп айтты деп атпайсызбы? Окуп бердим мына. Ошол комиссиянын чечими бул. Ошону айтпайм, ал комиссиянын чечими. А тиги соттун чечими. Жок, кылмышкер мойнуна алып атпайбы, кылмыш кылдым деп. Жок, ал эми комиссия айтып атат. Эми ошону тергөөчү далилдейт деп, биз ушуну азыр жөнөттүк тергөөчүгө. Ушуларды мына текшер деп. Ошону карайт, тергөөчү жыйынтыгы менен укуктук баа берет. Жок, негизи могу жерде эгер кылмышты өзүнүн мойнуна алып атса, окуп беришин деп мойнуна алды. Мына айтып атат. Мыйзам салдым деп атат. Мониторингдин жүрүшүндө турду. Бул мониторингдин жүрүшүндө дейт.
комиссияда комиссияга айтып атат, комиссия аркылуу отурумда бул айтып атат. Эми ошо айтпайм, ошо тергөөчү укуктук баа берет деп. Анан кийин айтсаңыз болот. Азыр пока бул боюнча булар айтты, эми ушуну тергөөчү далилдеп атат. Азыр бул мыйзам боюнча бир жаранга канча жолу үлүш жер алганга жол берет? Бир жолу. Бир жолу. А бул Турдубаев Карабек 2 жол алып атпайбы? Анда кандай болот? Эми мындайда мен бул сиздин мен айтып өтөйүн. Каршы. Жанагы сен айткан сот деген жогорку сотто отасың, ал сот боюнча бул маселе козголгон эмес. Ал сот боюнча номер 6 токтом гана козголгон. Ал номер 6 токтомдо калктуу конушту кеңейтүү максатында ар бир жаранга 10 соттуктен участок берилсин деп чыккан токтом. Токтом ичинде 124 контур барбы? Эми азыр угуптур. Жок, мен эмеске сурайын да. 124 контур участокко берилсин деп чыккан. 6 токтомдо. Бирок ошол сот номер 6 токтомду жокко чыгарды. Ал номер 6 токтомду. А булардын менчикке чыгарып алган экинчи жолу үлүш алган дегендин эч ким бир да сот жокко чыгарган жок да. Жок. Булардын үлүш жери экинчи жолу чечим жок. Бир да комиссиянын чечими жок өстөр чыгарып алган боюнча эч бир сотто карала элек. Карала элек. Мына эми жаңы каралып баштады бул. Айтып бүтүңүзбү? Эми айтып бүтө элек. Эми булардын өздөрүнүн Турдубаев Карабек өзүнүн эле эмес. Ошол жерде ижарага алып жүргөн жаранга жеке менчикке чыгарып берип койгону. Комиссиянын чечими жок. Ал жарандын дагы биринчи жолу алган үлүш жери толук жетиштүү. Бул жерде азыр дагы экинчи жолу алып атат. Экинчиси 94-жылдан 2009-жылга чейин ошол жер 15 жыл жашырылып турду. Үлүшкө да берилген эмес. Айыл чарбада да жок. Эч бир жерде көрсөтүлгөн эмес. Ал жалаң гана участоктун жери деп гана белгиленген. Ошонун баарын Бишкектен Гипраземден картасы менен тастыктап, далилдеп, аныктап туруп, бул жер участоктун жери деп туруп, аныктап берип атса, а бул айыл өкмөттүн башчысы Турдубаев Карабек ошол жерде участоктун жер экенин билип туруп, өзү 2 жолу айыл өкмөттүн башчысы болуп иштеди. Билип туруп, госрегистр менен биргеликте өзүнө экинчи жолу үлүш кылып алып атса, госрегистр буга көйлүк жасап берип атат. Андан тышкары жанындагылардын баарына ошол жерден токтомду жазып берип атат, бир да комиссиянын чечими жок. Аларга госрегистр дагы көйлүк жасап берип атат. Бу жерде бул жерде баары сүйлөшүү жолу менен гана. Айтып бүттүңүз, Аз бияка жооп берип коюн, азыр мен баарын унутуп калам. Анан сизге жооп берем, Биринчи сурооңуз боюнча, жанагы ким дедиңиз? 2 үлүш жер алган деп. Турдубаев. Мен биздин материалдар боюнча эсимде бар, ал боюнча Турдубаевдин эмесине кайсы контурдан берди эле? 245-тен. 245-тен берген, 245-тен Турдубаевдин өзүнүн көрсөтмөсү бар. 245-тен бул өзүнүн бир дыйканчар болуп эмелермен чыккан да. Өзү жамаатын жамаатымен чыккан. Ала өзүнүн көрсөтмөсүндө бинтип берип атат. Мен жамаатым менен дыйканчар болуп бөлүнүп чыкканмын дейт. Жана сиз айткан контурдан элге бөлүп бергенде өзүмө 2 гектар 1 гектар жер жетип алган дейт. Комиссиянын корутундусу бар дейт. Мен уну башында налог төлөп эле жалпы иштетип жүрсөк дейт. Мага 1 гектар жер жетпей калды дейт. Ошол себептен мен 124төн 1 гектар жер алгам деп өзүнүн көрсөтмөсү, мен көрсөтмө айтып атам. Уксаңыз? Сага берген көрсөтмөсү. Ал материал тиркелген. Ал боюнча. Экинчи сурооңуз эмне эле? Экинчи суроом үлүш жерин сотто каралган жок деп айттыңыз. Бул маселе сотто каралган жок дедиңиз, Сиз Гипраземге барып, жана өз көтөрүп жүргөн долбоор картаны алып келип, мына мен таптым, 124 контур көрсөтүп участок экен деп туруп сотко сиз кайрылгансыз. Бул деген үлүшкө берилбеш керек экен, бул участок болуш керек экен деп. Ошо менен сиз соттон утулгансыз. Туурабы? Ошол убакта сот прокурор адилетсиз сатылган сот. Сиз улукка да туура маалымат бериңиз да. Бул сиз айтып атасызбы, бул маселе сотто каралган эмес деп атасыз. Жок, мен сиз уктум, сиз сүйлөдүм, уктурдум. Сиз өз картаны көтөрүп келдиңиз. Мына жаңы ачылган жагдай, бул көрүнүш үлүш эмес, бул участок болуш керек экен, соттун баары сот сиздин доогуңузду канааттандырбай койду. Үчүнчү сурооңуз эмне эле? Үчүнчү суроом жанындагылардын баарына жанындагылар токтом чыгарып берди. Жанындагылар боюнча биз запрос бергенбиз. Бүт гос азыр билесиз, госрез единый. Бул азыр Таластан эмес, Кыргызстандан үлүш жер алса, ошо данный чыгат. Жана уктуруңуз, аны өз теле барып бере бересиз. Бергенде башка үлүш жер жок деп чыккан. Ал эми жана калган маселеңиз боюнча мен сизге дагы айтып атам. Бүгүнкү күндө ГКМБ текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Азыр биз билек айтканга эрте булардын өздөрүнүн убактысы бар, тергөө чечим болот. Мына жанагы сиз көтөрүп келген кагазды тиркеп туруп бергенбиз. Ушул менен укуктук баа бериледи. УКМКга жөнөттүңөр. Жөнөттүк. Азыр негизи мыйзам боюнча сиздер алардын сөзүн алардын атынан жооп берип атасыздар.
Мен ошо мен сиздер ушинтип эмек алып барбасак ал Эми мен сизден билейин дегеним, сиз прокурор катары жооп берсеңиз да. Жер жетпей калса, ал мурдакы айыл өкмөт мен мурда жер бөлүштүрүп атып, өзүмө 2 гектар жер жетпей калган 90 паланчанчы жылы. Эми мен айыл өкмөт болуп калдым ошол учурда. Ошол учурда жер болду деп мен өзүмө ошол жетпеген жеримди алдым деп атат. Жол береби? Жер кодексине туура келеби? Ошол боюнча сизге мен балам аз окуп берди. Ошол боюнча жана буюнтуп атпайбы? Мен мага орун базар токтом чыгарып берген дейт. Жана кол коюп депчи. Ошону биз жок, мына биз ошону көрсөтүп, мына ошол кезде орун басар кол койгонго анын эмеси функционал милдети барбы, укугу барбы, укугу жокпу деп туруп, ушулар боюнча тактагыла деп туруп биз по пунктам көрсөтүп, бүгүнкү жөнөттүк. Айыл өкмөттүн Кыргыз жана жер долбоорлоого да биз көрсөттүк да, анткени бул байкеде башка жооп, бизде башка жооп да. Түшүндүм. Ушул боюнча дагы тактагыла. Мыйзамды мониторинг этип, мыйзам үстөмдүүлүгүн жүргүзөсүздөр да. Муниципалдык кызматтын анын башында ошо айыл өкмөттүн функциясында анын катчысы жана айыл өкмөттүн функционалдык милдети бар. Алардын мыйзамдагы нормалары бар. Айыл өкмөттүн функциясында өзүнө өзү жер чыгарып алуу каралганбы? Мыйзамда андай так демек көрсөтмөсө бектур, мыйзамда так норма жок андай. Биз ошону бизде карап көрүбүз, мыйзамда так норма чыгарып алганга болот. Жок. Жана сиз айткандай өзүнө өзү токтом чыгарылат деген жери биз ошо мыйзамдан нормасын тап көргөн жокпуз да. Демек, жок болсо кыла берсе болот деген. Жок, бул андай сиз тура эмес айтып атасыз. Бул айтып атат. Мен эмес, ким токтом катчысы. Бул ошону биз азыр ошону эметип берип атабыз да. Жок, мен ошол кезде функционал кирбейби деп. Катчы болобу, айыл өкмөт болобу, ким болбосун жерди алып атат айыл өкмөт. Ошол айыл өкмөттүн функциясында барбы? Өзүнө өзү жер чыгарып алса болот, өзүнө өзү токтомго кол койсо болот деп. Ошо мен айтып берип атпаймынбы? Мыйзамда ошол норма көрсөтүлгөн эмес. Көрсөтүлбөсө. Эми экинчи суроом. Мыйзамда көрсөтүлбөгөн нерсени алар кылып койду да. Жок, мыйзамда өзүнүн токтом чыгарат, чыгарбайт деген жери жок. Конкретный норма жок. Демек, мыйзам жок болсо чыгарат деп да эметилген эмес, чыгарылбайт деген эмес. Экинчи суроомда чыгарат же чыгарбайт деп мыйзамда аныктамасы жок болсо, мамлекеттик муниципалдык кызматтын жетекчиси айыл өкмөт. Мыйзамда кол койбосун же койсун деген нерсе жок деп атам. Жок экен. А бирок койду да. Мыйзамда мындай койбосун деп запрет жок. Койбосун деген запрет болбосо, муниципалдык кызматтын жетекчиси запрет жок экен деп кыла берсе болобу? Мен сизге айтып атпаймынбы, ошо именно ошо части боюнча атмен кылып бүгүн бердик. Мына ошол частына жазып атабыз. Биз өзүбүз жазып атабыз, тергөөчүгө көрсөтмө берип атабыз. Бакай ата айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Турдубаевдин өзүнө жер бөлүп берүү жөнүндө чыгарган аракеттерин мыйзамдуулугун текшерип, мыйзам бузуучулук аныкталса, укуктуу баа берүү зарыл деп атабыз. Жок. Мыйзам жок экен деп атасыздар. Жок, эми ошону аз була кол койгонго укугу бар же жок деп мыйзамда көрсөтүлбөй калыптыр деп атасыздар. Мыйзамда көрсөтүлбөй калган нерсени муниципалдык кызматтын жетекчиси кылса болобу деп кийинки суроону берип атам да. Ошо кылса болобу, болбойбу? Аны азыр тергөөчү могу көрсөтмөнүн негизинде чечим. Эми сиздер надзордо боласыздар да. Жок, билип атам. Ошо биз көрсөтмө бердик да, текшер деп атабыз ошону. Болобу? Койсо болотпу же болбойбу деп. Ошону сиздерден сурап атабыз. Сиздерден көрүп башка дагы эртең айыл өкмөттөр бар да. Кыргызстан боюнча канча айыл өкмөт бар. Анан мыйзамда жазылбаган нерсени кыла берсе болот же болбойт дегенге прокуратура чекит коюп бериш керек да. Ошо прокуратура чекит коюш үчүн тергөөчү материалды досконально тергеп, текшерип, андан кийин аны чекит коюлат да. Жок, сиздер андан кийин анан бизге мен бир эле суроо берип атам да. Ал бул ишке тиешеси жок болушу мүмкүн. Башка айыл өкмөт, башка мамлекеттик кызматкер мисалы. Мыйзамда көрсөтүлбөсө кыла берсе болобу? Мыйзамда жок нерсени. Жок. Жок турбайбы? Мырзага бир суроом бар. Жооп берип койчу, уруксат болсо, Бектур облустун башчысын. Бул жерде кол койсо болот, болбойт деген маселени мындай өз суроонун үстүнөн эмес, мындай кичине чуңкураак карап коюш керек да. Неге дегенде кол коюуга болот же болбойт эмес. Мисалы үчүн ал айыл өкмөт болгонго чейин ошол кандайдыр бир жерге укук пайда болушу мүмкүн. Ал деле Кыргызстандын жаранында турабы? Кыргызстандын жараны болуп туруп, бир жерди ала албай же бир нерсе болуп жүрүп, ошол именно ошол айыл өкмөт убагына келгенде ошо жер пайда болуп калды дейли, мисалы үчүн трансформация болуп келди же бир нерсе болду. Мыйзамдуу алган болсо, ал кое берет болчу ал убакта. Конфликт интересов деген мыйзам бар азыр. Өзүнө какой-то бир неме алып аткан болсо, анда өзү четтеп туруш керек деген ал кийин кабыл алынган мыйзам. Конфликт интересов деген мыйзам бар.
ал мыйзам кабыл алынга чейинки процедура боюнча действительно укугу бар болсо жерди ала берет. Если укугу жок болуп туруп, мыйзамсыз өзүнө бир артыкчылык табуу максатында ал жерди алган болсо, анда уже ошол азыр жүйүү материалдын алкагында анын кыймыл аракетине укуктук баа берилиш керек да. Кийинки суроо да сизге. Айтсаңыз, эгерде укугу болгон болсо жол бере берет деген нерсени айтып атасыз да? Эми кийинки суроо. Укугу бар болсо, анда айыл өкмөт болду мен жер албайм деп калып калса, анда эле укугу деп сезилип калат. Буга чейин жерди алып атат да ал. Жетпей калган жерди айыл өкмөт болгондо алса боло беле, мыйзам жол бере беле? Кандай болсо? Мурда жер алыптыр. 2 гектар жетпей калыптыр. Жетпей калган жерин айыл өкмөт болгон учурда келип алса боло беле? Ошонун именно ошол жагдайын тактап атат да. Жер буга чейин бар болуп, буга чейин алса боло беле. Же именно злоупотребление кылып өзү келгенди алдыбы деп ошону тергөөчүлөр аныктайт деп биздин жетекчилер түшүндүрүп Бир адамдын көрсөтмөлөрү көп нерсе чечет. Мен баламдын суроосун толуктап коеюн деп айтып коем. Ушунун баардыгы бул айыл өкмөт болуп алып алды, өзүнө дапкал жер алып алды, бул жер жетпей калган деп мен айтып коем. Ушунун баардыгы сотто каралган депчи. Соттун верховный чечими бар. Өз билесиз, соттун чечими күчүндө болсо, соттун чечими прокуратура эмес, бүт орган аткаруу милдеттүү. Соттун чечими чыкса, аны биз база Мен бирөө макулдашабыздар, кимдир унутуп кал деп айтып коюшу, азыр унутуп калам. Жак айт, ар жакка Азыр могу ушул боюнча сен ал эле соттун чечими деп атасың. Эми бул мындай болду. Бул Турдубаев өзү 94-жылы үлүш жерин алып чыкканда, бүт өзүнүн үй бүлөсүнө 3 гектар 20 соток жерди алып чыккан. Өзү ушул жамааттын жетекчиси болгон. Кандайча эле 15 жылдан кийин бир эле жалгыз Турдубаевка ровно 1 гектар жер жетпей калат да. Эми ошол жетпей калды деген жерди ким барып аныктап бериптир? Кайсыл комиссия аныктап чыгыптыр? Бул боюнча чыккан аныктаган комиссия барып жеринен текшерип, андан кийин алар бар акт түзүп, колдорду коюп, кайсыл комиссия ээлеген кызматы кандай? Ошон бар андан кийин барып аныкталып туруп, анан айылдык кеңешке сессияга салынып туруп, айылдык кеңештин сессиясынан чечим чыгып, мына комиссиянын негизинде бунуку жетпей калганда бул контурдан берилиш керек деп туруп чечим чыгарат да. Ошол чечимдин негизинде бараптан үлүш жер бөлүнүп берилет. Бул 2 сазып катарынан айыл өкмөт болду. Ошол жерди 124 контур участоктун жери экенин бул аябай жакшы билген. Иши ошонун убагында, айыл өкмөттүн убагында бул жер участокко бөлүнсүн деп жана номер 6 токтом чыккан. Бул ошол номер 6 токтомду да жакшы билген. Номер 6 токтом чыгып туруп, айыл өкмөт, госрегистр, архитектура, администрация заказ берип туруп генплан жазатып атат. Ал генпланды баары акча төлөп жазатып келип туруп, архитектурада чоң генплан илинип турат. Ошол номер 6 токтомдун негизинде жана генплан менен участокко жерлерин баары бөлүндү. Номер 6 токтомдо. Бир гана 124 контур айыл өкмөт тарабынан заказ болбой туруп, аны жашырып жаап алып калышкан. Анан эми кайта Турдубаев кантип эле ошол өзүнө өзү ровно 1 гектар жер жетпей калганын 15 жүргөн дагы эч бир комиссиянын чечими жок. Именно участоктун жеринен кылып туруп өзүнө 1 гектар жер чыгарып атат. Эч бир комиссиянын чечими жок. Бул кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандык. Андан кийин жанында ошол жерде ижарага алып жүргөн жерди жаранга. Ал жарандын дагы 94 жыл алып чыккан үлүш жери жетиштүү. Ал 1 гектар ижарага алып жүрсө, ага дагы эч комиссиянын чечими жок, жанынан ага дагы 1 гектарды жеке менчиктен чыгарып берип атат. 2. Үчүнчүсү, анын жанынан өзүнүн бухгалтерине Сапараев Камчыбек дегенге 2 гектар 10 сотик жерди, үлүш жерди 2012 токтом жазып берип атат. Аны дагы өзү эле. 3. Андан кийин бул Турдубаевдин жери жетпей калган болсо, бухгалтерине Сапараев Камчыбекке 2 гектар 10 сотикти өзүнүн жанынан анда эмнеге токтом чыгарып берип атат анда? Ошол жерди өзү эле алып калбайбы анда өзүнүн жери жетпегенин билсе? 4 нарушение берди, көз көрүнө көрүнүп турат. Анан кандайча ушунун баарын жашырылып, жабылып эле силер эчтенкени билбей каласыңар. Силер мунугунун баарын тим эле семишке чаккандай чагышыңар керек да. Ушудан ал китепти бияка шалдабай. Жасалма бунун баары силердин демеңер дагы. Билесиң. Бул жерде ошо Сапаралиев Камчыбекке 249 контурдан ошол бопу тышта карабек тыштап кеткен жерден, жайык жерден
токтом чыгарып атат. Ситуационный планда 245 бопуга жетпеген жер ошко демеде отуруп Сапарбаев капчет. Ал качан Каракашаттан 1 гектар алган. Бул биринчиси. Эми экинчиси, сен айтасың бүт Кыргызстан боюнча чыгат. Анда Чолдоновдун мурун жер алган да, Чолдоновго да берип атат. Анан мыйзам комиссия ким? Ал жерде өзү билген бир 4 депутатты коюп, кийин силерге өткөзүп койсо бир комиссия болуп не считается. Бул жердин комиссиясын районный комиссия чыгарат. Анан барып сессияга алып келет. Бул дагы бир маселе. Дагы бирөө бар. Эми мынакей, сен сотко ссылка кыласың. Соттун ссылкасына 119-чу токтом менен деп сот ким болгон? Кайрат Осмоналиев. А Кайрат Осмоналиев өзүңөр билесиңер, биринчи коррупционер болуп кармалды. Ошол жерде 77-76 контурлардын бүттүгүн жер план менен бөлүп койду. Анын бирөө да трансформация болгон эмес. Мына махинация ошол убакта жүргөн махинация. Мына силер эми өткөндө Гүлмира Нурдунбекова 2 зам отурду, 6 ай деди. 6 күндүн бир 6 саатынан эмне чакырып койбойт деп суроо бердим сага, туурабы? Эми сизге жооп берейинби? Мына сиз милицияга ишенбейсиз, сотко ишенбейсиз, прокуратурага ишенбейсиз. Бүгүнкү күндө сиздин арызыңыздарды канааттандырып, бүт материалды улуттук коопсуздукка түзүп бердик. Эми бул чечим кабыл алабы? Ошолорго барып сураңыз. Не чечим экен? Эми сизге жооп берип атам да. Сиз айтып отурсуз, ишенбейм деп. Мескеге айтып отурмун. Сиз айткан нерсенин баардыгын мына биз токтомго көрсөтүп туруп мына кантип алган, сайтыбыз кантип түзүлгөн жок, тиги бу деп ошонун баарын көрсөтүп берип атасыз. Ошонун баарын укуктук баа бергиле деп. Бүгүнкү күндө текшерип жатат. Чечим кабыл элек. Чечим кабыл алганда сиздерге билдирүү берилет. Негизи могу комиссияда дагы мындай оркой элек аныктап коюшуптур да комиссиядачы. Анан эми бул юридикалык кайсы баа бере албайсың менен. Анан ошон үчүн сиздерге жолдоп туруп укуктук баа бергиле деп губернатор. Мына ошо губернатор бергендики мына бизге жана окудук, түшүндүк. Аны берип сиздер УКМКда экен, жакшы экен анда. Тергөөгө өтсө, анда бул мен ойлойм УКМК кызматы кылмыш ишин маселе боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн анык мына окуп берейинчи кайра. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Дардановдун 22.06.23 жылда 183 сандык буйругу менен түзүлгөн ведомстволук аралык жумуш топ 124 контурдагы жер талаш маселелери боюнча жүргүзүлгөн текшерүүдө аныкталган жагдайларды кынтыксыз текшерүү зарыл деп жиберди. Чоң рахмат кабылганыңыздарга. Премьер-министр бир көзөмөлдөп ошо жерди кайтадан салым кылсаңыздар. Кимдеки мес алууну пландап жүргөн болсо, биз Авиалюкс туристтик агенттигин сунуштайбыз. Мыкты программаларды, сезондук турларды уюштуруп берет. Ошону менен бирге эле Кыргызстандын ички жана сырткы авиа каттамдарына авиабилеттерди сатып алсаңыздар болот. Ал үчүн сиз мисалы Орусиядан туруп эле же Кыргызстандын кайсы бир аймагынан буйрутма менен электрондук билеттерди да алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0507 644 944 0557 644 944. Дареги Бишкек шаары Ден Сяопин көчөсү 2. Баса, умра сапарларын да уюштуруп беришет. Авиалюкс. Биз менен дүйнө тааны.